адамдын ичине көбүнчөсү капыр жиндер кирет. Ошолорду ислам динине тарбиялап, чакырып, ыйманды кабыл алдырып, анан чыгарабыз. Ал ыйманга келген жин эч качан башка бир адамдын кайра кирбейт. Ыймансыз чыгарып кое турган болсоң, ал дагы башка бирөөнүн ичине кирип, дагы жашоосун бузат. Биринчи жолу жин чыгарганда кандай окуя болду? Бир бала алып келди, досумда жин бар экен деп. Ал жанында отурат, досун окуп атсам, өзү кулап калды. Аны окуй келсек, ичинде аял жин экен. Кайра баланын колун өпкөлөйт да, мен муну жакшы көрөм депчи. Эмнеге кирдиң десем, сүйлөшкөн кызы киргизип койду. Башка кыздарга жарабай калсын. Орто Азияда эң бир күчтүү өз тармагында Адис Нурмухаммед кары Касим мечитинде адамдарды кабыл алып, руханий даба берген киши. Көкүрөгүндө Куранды алып жүргөн инсан. Ичинде жин аябай козгоп, Сен өлөсүңдү эле кадимкидей эле сен өлөсүң. түшүмдө да кыйналып, уйкум жакшы эмес болду. Көзүмдү жумгандан коркчумун да, мындай өлүм келип калчудай болуп. Allahu akbar. Саламатсыздар, урматтуу катталуучуларыбыз. Жаңы чыгарышыбызга кош келдиңиздер. Бирок бул жолу саламатсыз эмес. Ассалому алейкум деп баштайын. Бүгүн Рамазан менен куттуктайбыз. Бүгүн бизде ошол тематикалык подкаст болмокчу. Ошо Рамазан айына ылайыктап биз бүгүн Нурмухаммед устаз чакырдык. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биз жакшыбыз, рахмат. Көбүнчөсү сиз конокторубуз айтат элек, 1 мүнөттө өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз депчи. Бирок бул жолу мен Кычыкты суранам элем. Кычык, биздин коногубуз жөнүндө айтып бербейсизби? Элдерге көбүрөөк түшүнүктүү болуш үчүн. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн чынында эле бизде өзгөчө конок. Себеби бизде көп азыркы заманда стресс жана бөлөк болуп ар кандай оорулар менен ооруп атат. Бизге көрүнбөгөнчө, доктурлар билбеген руханий. Ошондуктан устаз уруксат этсе мен айтып кетмек элем. Менин оюмда Орто Азияда эң бир күчтүү өз тармагында Адис Нурмухаммед кары Касим мечитинде Ататүрк паркында адамдарды кабыл алып, эртең менен адамдарга мындай руханий даба берген киши. Аллах Тааланын касиети менен. Ошондо кесиби дегенсиз сиз мен мындай жалпак тил менен сүйлөйм да көбүнчө. Ошондо жиндер чыгарасыз. Ооба. Негизи диний ишкермин. Ошол мечитте имамдын жардамчысы, майыр имамдар болуп иштешебиз. Ошо менен кошо 20 жылдан бери бул жин чыгаруу, адамдардан кара дубасын Куран ыйык аяттар менен айыктыруу. Ыйык аяттар Курансыз эчтеке болбойт. Бүт Куран аяттары менен сыйкырга каршы, анан адамга болгон илешкер, ошол жиндердин жармашоолосу. Ошол нерселерди тазалап, адамдарды дарылоо менен алектенебиз. Диний ишкер болуш үчүн өзү алар каяктан чыгат? Диний ишкер болуш үчүн эми албетте диний илим керек, билим. Диний илим билим алгандан кийин сиз ошонун дипломун алышыңыз керек. Кадимкидей диплом барбы? Кадимкидей диплом берет. Ошол диний билим тармагын бүттү деген. Мисалы үчүн Куран жаттап бүттү, шарият илимдерин бүттү, араб тилин бүттү деген. Жана ошондой эле ошол диплом менен сиз сабак бере аласыз. Анан тышкары светтик окуу боюнча ошол анда дагы өзүңүздүн дипломуңуз болуш керек. Бир мисалы чоң окуу жайды, жогорку окуу жайды бүтүшүңүз керек. Ошо менен анан кийин сынактар болот. Сынактан өткөндөн кийин сиз диний ишкер болгонго сизге уруксат берилет муфтияттан. Сиз өзү ушу диний ишкер болом деп качан чечтиңиз эле? Эмнеге диний ишкер болуп калдыңыз? Бул дагы Кудайдын буйругу экен да. Диний ишкер болом деген эч кандай бир адамда ой болбосо дагы тагдырга жазылганы көрөт экенсиң. Бирок бул нерсеге мен аябай Кудайга ыраазычылык айтам. Алла Таалам ошол өзүнүн жолуна диний ишкер кылып кызмат кылдырып койгонуна. Элибизге, жерибизге, динибизге. Диний ишкер болом деп деген мындай оюм жок болчу, бирок ислам ушул багытында Куран жаттап, илим алып, шарият илим алгандан кийин мен ушул нерсени ушунча жыл окуп, эмгектенип, күнү-түн уктабай аракет кылгандан кийин менин максатым эми ушул нерсенин аягына чыгаруу деп туруп, мен ушул жолду тандап кеттим аягына чейинчи. Окуялар болуп кетет го көбүнчөчү исламда. Бир окуя аркылуу келип калдым. Деги эле Куран жаттан адамдардычы бир сүйлөшүп калганда окуялар айтып калышат да, түшүмө кирип, анан сен Куран жата деген Куран жаттап баштаган депчи. Сизде балким ошондой болду эле. Жок, мен андай болгон эмес. Бул нерсе мен эң ошол жолго салган кичинекей кезимен
Мен 5 класстан баштап намаз окудум. 95-96 жылдан бери. Атам себепчи болду ушул жолго, динге түшүшүмө, намаз окушума, медресеге киресиң, окуйсуң деп 9-класстан кийин сенин классташтарың бузулуп кетти мектепте. Менин классташтарым көпчүлүгү арак ичип, жандай дүң чекчи. Ошолордун Каяктан арасында болосуз? мен Токтогулдан. Бирок мектеп Бишкекте бүткөм. Анан сен ошол бузулуп кетесиң мектепте деп, анан мени ошол 9-класстан кийин ошол 9-дун базасындагы диплом менен, аттестат менен Куран жаттоо борборуна киргизип, ошол жерде анан окушума, төртүшүмө окушум керек деп багыт көрсөткөн атам болду негизи. Анан устаздарыбыз. Устаздарыбыз аябай көп, баарын айтсак саны жок дегендей. Ушул жиндер чыгаруу, сыйкырларды аныктоо бул өзү каяктан келет? Эмне көбүнчүлөр айтат го, бул бир баардык адамда боло бербейт, буга үйрөнсө болбойт деп. Албетте мен медреседе жүргөндө дагы жин кирип кеткен адамдарды карачу элем. Ошол жерде эле. Эмнегедир балким Кудай мага ошондой бир касиет бергенби билбейм. Жин кирип кеткен балдарды карачу элем. Анан Кыргызстанда Милут деген устаз бар эле. Ошол устаздын колунда да үйрөнүп калдык. 2 жыл жүрдүм колунда. Котормочу болуп жүрдүм, жанда жүрдүм, үйрөнүп жүрдүм. Ошонун баардыгы ошол устаздын колундагы үйрөнгөн нерселердин баардыгын анан мен жашоо турмушта практикалык жүзүндө иштеп баштадым. Анан кийин башында ошол нерсе менен катуу алектенip баштаганда жиндер менен көп алышкан учурлар болду жашоодо. Кадимкидей мага келип ушундай бир коркутуу, үркүтүүлөр болуп, анан баягы эми Кудай өзү сактаса сактайт экен. Алла таам сактап, күч кубат берип, кадимкидей Алла таалам бир ушундай бир күч кубат берди да. Бир чыгарганда 10 жинди бир чыгарып берип, ушундай бир учурлар болгон да. Анан эми бул жин чыгарууда аябай көп кереметтер болгон. Адамды жин чыгарып атканда ошол адамды мындай асманга учурган, жерден көтөрүпчү. Ошондой учурлар ага элдерде күбө болгон. Буга ушундай бир чоң кереметтер болот. Мен жин чыгарып атканда аябай чоң кереметтер болот. Биринчи жолу жин чыгарганда кандай окуя болду эле? Биринчи жолу жин чыгарганда негизи мен окубай эле жүргөм, бирок бир байке аябай суранган. Менин аялымдын ичинде жин бар. Чыгарып бериңиз деп. Анан окуй келсем, ичинде жин бар экен. Балалап кеткен балдары менен. Анан ошол баардык ичиндеги жиндерди ошол менин эң биринчи жин чыгаруу практикада башталды. 10 жинди бир чыгарып, бала чакасы менен, ата энеси менен бүт барып болгондо да алардын баардыгын мусулман кылып, ислам динин кабыл алдырып, анан чыгарганга туура келди. Негизи эле жашоодо мен ошол адамдын ичине көбүнчөсү капыр жиндер кирет. Туура эмес жолдо жүргөн жиндер кирет. Ошолорду ислам динге тарбиялап, чакырып, ыйманды кабыл алдырып, анан чыгарабыз көбүнчө. Жинди тарбиялап, анан чыгарабыз. Ооба. Эмне үчүн? Анткени бул чыккан жин, чыккандан кийин, аны чыгаргандан кийин, ал ыйманга келген жин эч качан башка бир адамдын кайра кирбейт. Ыймансыз чыгарып кое турган болсоң, ал дагы башка бирөөнүн ичине кирип, дагы жашоосун бузат. Улантып берет, улантып берет. Ошо жаман ишин улантып берет. Анан ыймандуу кылып чыгарып койсоң, ал ошо менен ыймандуу мусулмандардын арасына кошулуп, жеке мен өзүмө дагы жана башка момун мусулмандарга да зыян жеткирбейт. Мурун биз айылдарда чоңойгонбуз, эми айылда үй салып баштаганда алгачкы эле мусулмандын бул кыймыл аракети кой союп, Куран окутуп, катмы деп атабыз, катмы кылып анан үй салышчу да. Азыр эми жашоо өзгөрдү, кабат үйлөр салынып атат. Бул строй компаниялар деле ошондой кылыш керекпи, кылса жакшы болобу? Эгерде бир адам, мисалы үчүн сиз эки этаж чоң особняк салып калдыңыз, үй, жер там салып калдыңыз, же ошол строй компания салган үйдөн сиз 4 комната, 5 комната үй алып калдыңыз. Бизге кайрылышат. Жаңы үй алдым эле, үйгө хатмы Куран кылып бериңизчи деп. Хатмы Куранды бизде эл эки нерсе менен түшүнөт. Биринчиси толук карыларды чакырып үйгө келип, үйдөн хатым кылдырат. Кээ биркиси хатмы Куран дегенде жөн эле үйгө келип кыскача Куран окуп кетип, хатмы Куран деп түшүнүшөт. Негизи хатмы Куран деген сөз ошо Куранды толук оодаруу, толук окуп чыгуу. Анан биз түшүндүрүп айтабыз, Куранды толук окуш керек, үйгө хатым кылыш үчүн.
үйдө хатым болуш үчүн деп. Кары балдарды чакырыңыз, же бир кары экенин чакырыңыз, үйдө хатым кылып берсин деп. Анан биз айтабыз, үйдө хатым кылып берет. Ошо менен Куранды оодарып берет дагы, анан Омин Аллаху акбарда биринчи жашай турган Алла берген үйүнө ошо Куран менен кирет. Бул жакшы амалдардын бири. Эми баарыбызга эле ушул кыймылсыз мүлк алууга жараткан насип этсин. Амин. Биз болсо ошол өнөктөштөрдү сунуштап кетмекчибиз. Елизавета курулуш компаниясынын жаңы турак жайы бар, Семетей деген. Тоонун астында жайгашкан экен. Тоон чыксаң эстетика толор көрүнөт, таза аба, мектеп, мечит да бар болчу ал жакта, Мечит бар. Мечит да бар болчу. Ошол жакта дегиде эле баарын айкаштырып чогултат экен. Ошондуктан биздин өнөктөштөргө кайры кылсаңыздар болот. Алар видеонун астында шилтемеде болот. Елизавета курулуш компаниясы. Жана биринчи окуяны айтып кетпедиңизби? Ошо биринчи жолу чыгарган практикамда депчи, кантип чыгарат? Алла Таала Куранда айткан: "Ва хуликал инсана даифан". Инсан өтө алсыз болуп жаралды. Биз 36 градус менен жүрөбүз, 37-38 көтөрө албайбыз. 1000 жолу тренировка кылсаң дагы 37-38де төшөккө жатып бересиң кудайлап. Бирок таянганыбыз Куран. Алла Таалам Куран китепти "Заликал китаб ла райба фих" деди. Бул китепте кымындай дагы шек күмөн жок. Кайсыл жакка? Худаллил муттакин. Таквалар үчүн туура жол табууга. Ва шифаул лима фи судур. Ар бир ички руханий жан дүйнөгө бул шифа деди. Ошол аяттарга биз таянуу менен, ошолорго ынануу менен, ишенүү менен не кылабыз? Жиндерди ыйык Куран аяттар менен окуп күйгүзөбүз. Алла Таалам Куранда башка бир аятта, Бакара сүрөсүндө "Фалистажибу ли ва лиумину би" дейт. Алла Таалам: "Эй Мухаммед, айткының сен момун мусулмандарга, алар мага ыйман келтирсин жана мага толук ишенсин" дейт. Лааллахум яршудун. Ошондо алар туура багыт, издеп жүргөн багытын табышар деген. Биз Кудайга толук ишенмейин, Кудайга толук таянмайын, биз туура багыт таба албайбыз. Демек, жүрөктө 100% ишеним болуш керек. Алла Таалам Куранда бул шек күмөн жок дегенден кийин, бул китепте шек күмөн жок, толук ишенебиз. Ошол ынануу ишенүү менен биз анан ыйык аяттарды окуганда, Куранда атайын тандалынган аяттар бар. Жин шейтандарга каршы. Ошолорду окуу менен биз адамдардын ичиндеги жиндерди күйгүзүп, окуп, анан кийин чыгарабыз. Бул дагы Кудайдын буйругу менен, менин буйругум менен, менин колуман эчтеке келбейт, Алланын буйругу менен. Ошондо мындай эгер практикалык түздө мындай сүрөттөмөлөп айтып берсе, мындай подробныйраачы кандай болот? Ошо сиз Куран окуйсуз. Эң биринчи биз Фатиха сүрөсүн окуп баштайбыз. Фатиха Курандын бет ачары дейт. Биринчи аны кармайсыздар да же? Жок, мисалы мындай, кээ бирки жиндер бар, Куран окуп дем салсаң дагы өзүнүн бар экенин билдирбей, ушундай бир куу жиндер бар. Мындайча айтканда, хитрый, куу жиндер бар, ичинде отура берет. Куран аяттарын тоготпой. Анан аларды биз жаткырып алып, дагы текшеребиз. Өзүнүн жол жобосу бар, эми бул жерде эмеске көрсөтө албайм. Бирок кулагына биз катуу Куран окуп, азан айтуу менен, анан өзүнүн дагы бир жол жобосу менен биз анын ичиндеги жинин, баягы бекинип куу болуп жаткан жиндерди сыртка контактка чыгарганга аракет кылабыз. Контактка чыккандан кийин, анан кийин биз ошол контактка чыккан жин менен сүйлөшөбүз. Ким киргизген, качан кирген, каяктан кирген, эмне максат, бүт баарын сүйлөшүп, ал жин дагы биз көбүнчө жиндер калп айтып коет, биз ага ишенбейбиз. Бирок калп айтпоо үчүн дагы биз дагы өзүнчө процедураны колдонобуз. Эмне калп айтат? Калп айтат, мисалы мен мусулманмын деп коюшу мүмкүн, капыр жин. Мени досу киргизген деп калп, жаман досу менен араздаштырып коюшу мүмкүн, калп айтып. Ошондой калп болбош үчүн биз бир эле процедурада эмес, бир нече процедурада жинди Куран аяттары менен күйгүзүп отуруп, ошол эмне максатта, кандай максатта, качан киргенин, аялбы, эркекпи, канча жашына кирген, баардыгын сурап билип, анан кийин аны биз албетте ошол эле учурда булар негизги эле жалпысынан келгенде Куран окуа деп жалынат. Анткени Куран окуганда булар күйөт. Анан эмне себептен күйөт? Бул Курандын керемети. Мисалы ушул боюнча айтып кетейин, эмне себептен күйөт деп атпайсызбы? Иса пайгамбарга ушундай керемет берилген, өлүп калгандарды тирилтип койчу. Сокурларды көргөзүп койчу. Сулайман пайгамбарга ушундай керемет берген, Кудай Таалам минтип койсо, алтын түшүп калчу колуна. Шырдактын үстүндө уччу. Ушундай кереметтер болгон ар бир пайгамбарга. А Мухаммед пайгамбарга кайсыл керемет берилген десе, бул акыркы ыйык китеп Куран.
Бул ыйык китеп Куран бир дагы пайгамбарга мындай керемет берилген эмес, берилбейт дагы. Бул акыркы пайгамбарды түшүргөн китеп бардыгыбызга. Эми ушул ыйык Куран китепти Кудай Таала ушундай кереметтүү кылган. Эми таң калыштуу нерсе, окусаңыз адамдын ичиндеги жин дагы козголуп чыгат, сыйкыр дагы козголуп өзүнүн белгисин берет, илешкер да өзүнүн белгисин. Ошолордун бардыгын Алланын китеби кереметтүү козгоп, анан кийин аны айыктырганга не кылат, бизге жардам берет. Ошондо жиндер Куран уккандан кийин чыгып баштайт. Көпчүлүк учурда козголуп, ыйлап, анан кийин бакырып баштайт. Ошо процессти кайра улантып айтып баштадыңыз беле? Ошону кайра улантып айтып кетели. Бакырып ыйлап баштайт. Анан кээ бирки дуалар бар, жиндин признагын берет. Ошону айырмалаш үчүн биз дагы бир нече жолу текшеребиз. Чындыгында жинби, же дуа ыйлатып атабы, же дуа бакыртып атабы. Кээ бир учурда дуа бар, ичинде жүгүрүп жүрө берет. Аны кузуу менен, кузгундук менен, оозу менен кузуп, же ичи өтүп кетет. Ушундай ыплас нажас менен чыгат. Же тиш аркылуу тиш ириңдеп ошентип коюлат. Кулагынан ириң агып кетет, мурдан агып кетет. Ушундай нерселер болот. Кадимгидей агып кетет. Ооба. Арке жиндер кандайдыр бир мындай өзүнчө бөлүнүшөбү жиндер, ар кандай жиндер болуп, анан кебетеси мындай көрүнөбү, негизи адамга көрүнүшү мүмкүнбү алар? Эң жакшы суроо. Азыркы учурда мен жана айттым го, азыркы учурда адамдар көпчүлүк илешкер менен ооруп атат. Мен илешкер десем, ал эмне илешкер деп таң калышат. Мен бул илешкер боюнча да интернетке көп адамдарга түшүндүргөм. Элестетиңиз. Мен сизди окусам, же тиги таксирде любой адамды окусам, мен анын ичинде дуа бар дей берсем, анда кандай болуп калат? Анда Кыргызстандын баардыгын бизди бүт эле адамдар дуалай береби? Андай мүмкүн эмес да. Себебинен дуалаш үчүн күчтүү сыйкырчыга барыш керек. Сыйкырчы сизден чоң акча сурайт. Кайра чоң акча бергенде ага сиздин финансыңыз жетпейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн көпчүлүк адамдар пайгамбардын хадисин меске ушул жерге кыпчып өтүп кетейин. Пайгамбар Усасым айткан, боюнда бар аялдар, анан жаш нерсе балдарыңарды шамдан кийин күгүмдөн карагыла. Себеби булар жанагындай вампирлер сыяктуу күндүз укташат, кечинде ойгонуп, канаттары менен дыркырашып, күгүмдө адамдарга зыян жеткире баштайт дейт. Ошондуктан багы Куранда айтылган, омин шериго сикинида окуп, түндө зыян бере турган зыяндуу жин шейтандардын жамандыгынан сакта деп жардам сура деген алатылган Куранда, Фалак сүрөсүндө. Эми бизде ата бабалар, мисалы сиздин атаңыз же чоң атаңыз балким айтса керек, күгүмдө ойноба деп. Күгүмдө үйгө киргиле деп. Бизде ушинтип урушчу эле. Бул бекер сөз эмес да. Күгүмдө бул жин шейтандар чыгат. Ошон үчүн бизди урушкан. Анан адамдардын көпчүлүгү азыр бул таксырыбыз айткандай стресс. Стресс, депрессия эмнеден келип чыгат? Илешкердин эң биринчи башаты уйку качат. Адам бессонница, уйкусуз, уйуктабай калат. Анан кийин жаман түш көрүп баштайт. Жаман түштөрдү аябай көрүп, бизге көп келишет, жаман түштөн арыла албай койдум, албарсы басып өрүп, жаман түш көрүп, ошо уктагандан коркуп калдым, күндүз дагы корко турган болуп калдым деп ушинтип. Анан биз аларга дем салып, ошол нерсеси уйкусу дагы, түшү дагы калууна келет. Бизде кыргызда сөз бар го, түш оңолсо иш оңолот деген. Бул бекер сөз эмес да. Чындыгында ошондой. Түш аркылуу Алла Таала аян берет сизге. Сизде ошол жин шейтандар сизге зыян берген атат. Түшүңүз аркылуу. Демек буга этияттык керек. Пайгамбардын доорунда бир сахаба айтат: Аллахтын элчиси, мен жаман түш көрдүм. Эмне түш көрдүң? Түндө башым кыйылып чабылып калыптыр. Муздалып калыптырмын десе, пайгамбар Усам айтат: эгерде ким чоочуп жаман түш көрүп ойгонуп турса эртең менен 3 жолу сол жака түкүрүп туруп, алды белемне шейтан 3 жолу айтсын деп. Анда да кетпесе, кыйналып жүрө берсе, анда инсан өзү дем салып, дарат менен жатып, пайгамбардын сүннөтүн аткаруу менен аракет кылыш керек. Айтып кетсек болобу, сүрөттөмөлүп как пример катарычы, 0дон баштапчы. Азыр мындай практика түрдө эми жин чыгар деген жокмун, бирок ошо сүрөттөмөлүп айтып берсеңиз. Допустим, сизге келдим. Мен жин бар окшойт дедим. Сиз биринчи очередь эмне кыласыз? Эң биринчи очередь биз албетте бул баланы же ошол эгерде аял заты келсе, күйөөсү менен же бирөөсү менен сөзсүз түрдө кабыл алабыз, жалгыздан эмес. Анда элден бөлөк. Мен жин кирип кеткен адамдарды эл менен кошо окубайм. Себеби ал кыйкырып бакырганда жанындагы адамдар чочуп ооруп калышы мүмкүн. Анан жугуп кете берет.
Ошон үчүн бул нерсе анын жаман ауразы жуккан үчүн биз андай биз таза адамдарды таза кылып окуйбуз, жанагындай дубаларды өзүнчө. А именно жим кирип кеткен адамдарды биз өзүнчө кабинетке бөлүп, анан кабыл алып окуйбуз. Бири-бирден ары бөлүп, мындай айтканда. Ооба, бири-бирден киргизип окуп неме кылабыз. Анан жаткырып алып, же отургузуп алып, башын кармап мен окуп баштаймын. Анан окуп баштаганда атайын аяттар бар, тандалган аяттар, анан аябай көп бул жерде, ачыш убакыт көп кетет. Ошолорду окуй беребиз, ичиндеги жин аябай кыйкырып, бакырып, ыйлай берет, анан жалынып баштайт. Окуба деп, анан кийин ага мен кадимкидей бир адамга дават кылгандай дават кылып баштаймын. Жинге ичиндеги. Кайсыл диндесиң? Кээ бирлер айтат мен шаманмын дейт, кээ бирлер мен христианмын дейт, кээ бирлер Иса Кудай дейт, кээ бирлери Кудай жок дейт, кээ бирлери шайтан мен Кудайым дейт, ар кандай. Ошентип анан иманга келгени бар, келбегени да бар. Иманга келгени дароо ислам динин кабыл алып, исламдын, Курандын сага кандай таасир бергени ичиндеги жингечи айтам да ошентипчи. Куран сени күйгүзүп атат. Куранга сенин күчүң жетпейт. Булар аябай текебир болушат. Мен кыймын дей беришет. Бирок негизи Куранга келгенде алсыз болот. Куранды жеңе албайт. Багынып беришет. Анан ошентип отуруп, дават кылып отуруп, бир нече жолу кабыл алып дават кылып отуруп, ичиндеги жинге исламдын, Курандын акыйкат экенине ынандырып, аны ислам динин кабыл алдырып, кадимкиде араб мусулманча ат койдуруп, Абдурахман же Мухаммад же Иса деп бир атты коюп, анан сол колунан же сол бутунан же оозунан кузгундолуп чыгууга буйрук беребиз. Кудайдын буйругу менен анан ал денени таштап чыгып кетет. Денени таштап чыгып кеткенден кийин бул инсан кадимкидей жаңы төрөлгөн баладай болуп калдым деп сүйүнүп өзүнүн ыраазычылыгын айтып кетет. Адамга дават айтыш оор. Жинге канчалык оор болот? Жиндерди кичинекей кезинен тарбиялаганда адамдар силердин душманыңар. Шайтан силердин башчыңар. Аркы дүйнө жок. Мунун бардыгы иллюзия, фантазия. Булар ошондой бир бейишке киребиз, тозок жок, бейиш кандай бир фантазия менен жашашат деген суроолорду бизге шылдыңдап мага жиндер айтат да, силер ушундайсыңар деп. Булар ошондой ишеним менен чоңоюшат кичинекей кезинен бери. Анан биз ислам менен чоңойгондой эле. Анан кийин аларга кадимкидей булар эмне үчүн ыйманга келет көпчүлүгү? Себеби дегенде булар жашоосунда мен текебермин, мына мен адамды сындырып атам, ичине кирдим, жашоосун талкалап атам, мына мен кыйынмын деп текеберленет да. Куранга келгенде сынгандан кийин өзүнүн алсыздыгын мойнуна алат. Менден да күчтүү нерсе бар турбайбы? Куран. Анан кийин Курандын астында алсыздык экенин билип, өзү себеби дегенде бул ичине киргенден кийин жалгыз калат. Калгандары качып кетет. Жалгыз калат дагы, буга жардам берген эч ким жок, жардамга муктаж болот. Анан биз буга дават кылып, имандын, исламдын буга таттуулугун дават кылып үйрөтө баштайбыз. Анан кийин буларды ой жүгүртөт, буларга да Кудай таам акыл берген да, ой жүгүртүп анан кийин ыйманды кабыл алат. Бирок ошол эле учурда бир 80-90% кабыл алат, калган бир 5-10% кабыл албай чыгып кетет. Ошол чыгып кеткен жиндер менен эмне болот? Алардын тагдыры кандай болот? Анан айтып атпайсызбы, булар ыйманга келет депчи. Адамдар деле кээ бирлери ыйманга келип туруп кайрадан мурунку иштерине кайтып кеткендер бар да, булар дагы ошенткен мындай эмеси барбы? Буларды ошол жинди чыгарып атканда алар менен сүйлөшсөң, эгерде эркектин ичине аял жин кирип алса, эркектин голосу аялча чыгат. Эгерде аялдын ичине эркек жин кирип кетсе, аялдын үнүнөн эркектин голосу чыгат, аял чыкпайт. Кадимкидей гүрүлдөп калат. Анан буларды окуп атсаң шылдыңдайт. Эмне деп шылдыңдайт? Силер өзүңөр туура жолго келип алган адам баласы депчи. Силер өзүңөр жер жүзүнө бузуку кыласыңар. Мусулмандарыңар деле жүрөт. Мына сакалды коюп, калпайтып, мындай кылып, дүйнө иштерди кылышып деп ар кандай шылдыңдап биринчи киргенде ушинтет. Өзүңөрдү тарбиялагыла депчи. Анан биз аларга маани бербейбиз, окуй беребиз. Сен да өзүң тарбияла деп. Исламга келе элек адамдарды карасаңыз, көп адам күнөө кылат. Аларды ыйманга чакыруу канчалык кыйынчылык, аракет болсо, буларга деле ошондой биз аракет жасайбыз. Бирок адамга караганда булар тезирээк динди кабыл алат, себеби дегенде булар ошол нерсе менен күрөшүп калат, акыйкатын билет. Көрдүңүзбү? Анткени кездешип калат да. Курандын кандай кереметтүү китеп экенине булар ынанат дагы багынып берет. Адамдар менен бул жагынан оор, көбүркүлөр. Адамдарга жеткирүү бул кыйын болот. Баягы
негизинен бирок сөзгө караганда кыймыл аракет менен адамдарды динге тартуу бул жеңил болот. Пайгамбарыбыз алейхисалам мисалы үчүн 10 адамдын бирөөсүн сөз менен киргизсе 9-унун өзүнүн адеп аклагы менен. Биз көбүнчө адамдар азыр көрүп атат да биздечи. Ар кайсы адам ушундай бир жиндер жөнүндө тууралуу угуп калса же көрүп калса, дайыма өзүнүн эме ойлонуп барсайт, менде жин бар окшойт. Мага да көз тийди окшойт. Менин иштерим оңолбой атат деп. Бар адамдар ушинтет да. Адам өзү түшүнө алабы менде жин бар деп? Көз тийгенде адам өлүп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз алейхисалам айтты, хадистер бар, адамды көргө жыгат деп. Баа билесизби? Жылкыга көз тийгенде сразу ошол жерден өлүп калат. Союп калыш керек болот. Тыпырчылап жатып калат го, көз тийип кеткенде. Бул көз тийгенде сактап калуу кыйын. Назар түшүп калат. Адамдын мындай жакшы көрүүсү, жаман көрүүсү, адамдын жүгү түшүп калат. Ошол адамды оорутат. Бул да бир кандайдыр бир Кудайдан берген энергиябы жаман, ошол адамды оорутат. Жаш балага жүк түшүп калат, кузуп калат. Адам өзүнүн ичинде дуа же жин бар экенин сезе баштайт. Себеби дегенде эң биринчи эле жин киргенде адамды намазга турганда көтөрүп чабат. Намазга тургузбайт. Намазга турганда кыйнап баштайт. Андан кийин Куран окутпайт. Куран окутканда да көтөрүп чабат. Кудай жолуна болгон кадамда не кылат? Сразу көтөрүп чабат, атка чабат. Дуа да ошондой. Адам өзүн сезе баштайт. Кайра анан эң жаман жерлери жанагындай адамдын ичине жиңирип кетсе, күскүгө көрүнгөндө өзүнүн кебетесин эмес, башка кебете көрүнө баштайт. Жа кинодогулардай болуп. Ошол нерседен чочуп, мен күскүдөн өзүмдү эмес, башка нерсени көрүп атам. Деп анан кийин дем салдырган келишет. Кадимкидей түндө уктап атканда келип, аны кыйнайт. Ушундай учурлар көп болот. Анан дуаланып калганда адам көбүнчө алдагы намаз окуй албай калат, намаз окуса аябай кыйналат, жыгылып калат. Ушундай учурлар көп болот. Жинден сактаныш үчүн эмне кылыш керек мусулманга? Куранда аят бар, фатаваккалу алаллах, жоксо ватаваккал алаллах. Кудайга таянгыла, Аллага таянгыла деген аяттар көп кездешет. Биз эң биринчи Аллага таяныш керек. Кудай Таалам сиз менен бизге ыйык Куран аяттарын берген. Ушул ыйык Куран аяттарды окуп, өзүбүзгө дем салып жүрүш керек. Болду иш Алла өзү сактайт. Өзүнө дем салуу деген болгандай. Пайгамбарыбыз алейхисалам өзүнө дем салган. Адкару сабах вал маса, эртеменки, анан кечки дуалар бар. Пайгамбарыбыз алейхисаламды бир кемпир өлүмгө окутуп койгондо, сыйкырлап койгондо, Пайгамбарыбыз салам ооруп жатып калат. Катуу оорugандыктан эч жактан шыпа таппагандыктан, анан Жибрейил алейхисалам келип туруп, "Эй Мухаммад, кул аузу бирабил фалак. Таңды жараткан Кудайдан жардам сурабайсыңбы? Мен шарри ма халак. Кудай Таалам бул дүйнөдө кандай жаман нерселер жараткан, адам баласына, жашоосуна зыян берген. Ошодон сакта деп жардам сурап туруп" деди. Омен шари гайсыкыны да окуп, жана түндө келе турган зыяндуу нерселерден, түндө сизге малким жер чаян зыян береби, жиндер зыян береби, же түндө бир апат болуу, бардык жамандыктардан. Омен шари нафататил уқуд, Пайгамбарыбыз алейхисаламды кемпирди окуткан. Ошон үчүн бул жерде женский роддо айтылган, ошол ургаачы кемпирлерден, түйүн түйгөн, жиптеп сөп деген кемпирлерден сакта, аялдардан. Омен шари хасини да хасад, балким сиздин көзүңүзчө сизди күлүп, сизди макташы мүмкүн, бирок ичинен көрө албаган, ичи тар адамдарын сакта деп жардам сура деген. Ушул сүрө түшөт, Пайгамбарыбыз окутуп койгондой, анын өзүнө кечке дем салып атып, дуасы чечилет. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын бир күнү өткөн эмес, өзүнө дем салбай коюу эртемен кечинде балдарына, неберелерине күнүгө дем салчу. Демек бул сүннөт. Жин чыгарган адамдар, негизи жиндер менен иштешкен адамдар таква болуш керек деп коет. Анан бир улуу кишилер менен сүйлөшүп калсак айтат, булар көп жыл жашагандыктан ошол жин чыгарган адамга айтат экен, мен сенден болбосо дагы сен урпактарыңа зыян келтирем депчи. Ошол канчалык чындык? Түшүнүктүү. Ушул эле учурда кайра эле келип туруп, баягы башындагы сөздөргө кайтып келели. Жиндерди сөзсүз түрдө иманды, исламды кабыл алдырып чыгарыш керек. Ампеси кайра келет. Иманды, исламды кабыл алдырып чыгарсак, аларга даават кылсак, биринчиден пайгамбардын хадиси бар. Эгерде бир адамды ислам динине киргизсең, бул дүйнөдөн жакшыраак деген хадис бар да. Эми жинди киргизсеңиз канчалык соо чоң. Имандан алсап жүргөн. Анан ошол ар бир жинди киргизсең, Кудайдын астында сиздин даражаңыз көтөрүлөт. Бир жиндин адамдардын жашоосун бузуп жүргөн жиндин иманы келип калышы дагы сиз үчүн бир чоң
результат да, жыйынтык. Анан Алланын астында дагы альхамдулилля өзүңүз мындай жүрөгүңүз ток жүрөт. Өзүңүзгө дагы жана үй бүлөңүзгө да жана тукумуңузга зыян жетпей турган болот. 5-10%чы? 5-10% эми баягындай бар, кутуруп кеткен жин шейтандар. Алар чындыгында баягы иман келбей окусаң чыгып кетет. Эми бул жерде өзүбүзгө бисмилла дуа окуп жүрүшүбүз керек. Алладан сактанып. Алладан барды. Эң негизгиси коркпош керек. Сиз кезиктирген эң жашы улуу жин канча жашта болгон? Биз кезиктирген эң жашы улуу жин 1000 жылдан ашык болгон. Негизи эле айтат го эме деп, баягы жиндер жөнүндө сөз болуп аткан жерде жиндер өтүп кетип атса, кайрадан ошол жер кызыктуу болуп кирип мындай тыңшайт, ошол жер кызыктуу болуп кетет жиндерге депчи, ошол чындыкпы? Ооба, бул чындык. Бул Куранда келет. Ахкаф сүрөсүндө Алла Таалам Куранда пайгамбарыбыз алейхиссаламга мен арабчасын айтпай эле кыргызчасын айтып берейин. Арабчасын айтып. Мейли макул. Ауду билем шайтан Wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Алла Таалам пайгамбарга жиндердин бир тайпасын жөнөттү дейт. Куран угуу үчүн. Анан алар деген фаламма хадаруху қалу анситу, алар ошол тайпа келип туруп, пайгамбардын Куран окуп аткан жерин келип туруп, акырын тыңшап угушат дейт. Фаламма кудия валау иля қаумихим мундирин. Алар качан гана ошол Куран окулуп бүткөндөн кийин өзүлөрүнүн коомуна эскертүү үчүн, жеткирүү үчүн болуп кетишти дейт да. Көрдүңүзбү? Демек булар дагы Куран угушат. Ошо пайгамбарыбыз алейхисаламдан уккан Куранды коомуна барып, "Колу я қаумана инна сами'на китабан унзила мин ба'ди Муса." Муса пайгамбардан кийин ушундай китеп түшүптүр Мухаммад пайгамбарга. Ошону угуп келдик биз. Яхди илал хак ва иля тарикы мустаким. Эң туура жол акыйкат жолго үндөйт экен деп туруп, элин өзүнүн коомун бул жиндер иманга чакырат. Демек булар да Куран угат. Эми караңыз. Мусулман жиндер мечитте намаз окушат. Көрдүңүзбү? Анан булар да Куран окуйт, Куран окушат. Анан кайсыл жерде эгерде Алланы эстеген зикир болуп жаткан болсо, ошол жерге периштелер чогулат. Кайсыл жерде кечкеде жиндер жөнүндө эле сөз боло берсе, биз жөнүндө сөз кылып жиндер чогулат. Кайсыл жерде баягы бүтпөгөн жаман политика, ушак, калп ушундай бир болбогон сөздөр болсо, анда ал жерге шайтандар чогулат. Ошондуктан периштелерди чогултуу бул өзүбүздүн. Дайыма Кудайды эстеп, көпчүлүктө Кудайды мактай берсек, ошол жерге периштелер чогулат. Алла Таалам Куранда айтат: "Мени эстесең, мен сенин жаныңдамын" дейт. Демек биз жана Кудай деген курга албайт деген ушул сөз. Немеде айтып коет го, эгер жиндерди уламсан эстей берсең, жиндер сүйлөп берсең, ушу 3 тамгалар деп аттарынан айтпа, артынан келип алат, сенин ичиңен кирип алат, жиндендер такыр сүйлөбөгүлө деп керек адамдар ушуну коркутат го аябай. Же билесизби, булар деле Алла Таалам карасаңыз, мынтип айтып атат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Адам менен жинди өзүмө кулчулук кылыш үчүн, сыйындырыш үчүн жараттым. Булар да бизге окшогон бир макулук. Биз дагы Кудайдан макулукпуз. Тескерисинче биз Куран окуп, ыйман жолунда жүрсөк, булар бизден коркуп качышат. Биз коркпошубуз керек. Адам баласы эмнеден коркуш керек? Адам баласы өлгөндөн кийин мени тозоктун периштеси тозоп алабы, же бейиштин периштеси тозоп алабы мүрзөдө. Ошодон коркуш керек. Калган бул дүйнөдөн эч нерсе коркпош керек. Бардыгы жаратылган Кудайдын астында. Жиндер дүйнөсү жөнүндө айтып берсеңиз, деги деле алар каяктан жаралган, каяка барат, ал жакта кантип ушу жаралган, эмне ал жакта эмне болуп турат? Алар кадимкидей бизде жашайбы, үй бүлө курабы? Адам баласы жарал электе бул жерде жиндер жашачы. Биздин планетада. Анан булар ошол Кудайдын буйругунан качып кутуруп баштаганда, анан периштелер менен жиндердин ортосунда согуш башталат. Периштелер, Алла Таалам периштелерге буйруйт, бардык жиндерди жок кылгыла. Бекингени тоо ташка эптеп бекинип калат. Ошолордун эң жакшысы азыркы шайтандардын главари болгон Иблис алейхиланы, эң Кудайга сыйынган татыктуу жиндердин бири эле. Алла Таалам буга ырайым кылып асманга көтөрүп кетет. Асманда Алла Таалам өзүнө көтөрүп кеткенден кийин бейиште периштелердин имамы кылып коет. Имам болуп жүрөт. Периштелерге элестетсеңиз кандай должность, кандай даража. Кудай Таалам бир күнү Куран айткандай:
Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halife. Ey menin periştelerim. Men yer yüzüne özümdün orun basarımdı, adamdı jaratam dedi. Anan perişteler sura uzattı. Ey Allah Taalam, sen adamdı jaratasың mı? Kandayça? Alar kan tögöt. Seni narazı kılat. Yer yüzüne buzuk iş kılsa. Biz seni günü tünü bardıq nezeden maqtayбыз го. Men bilgen nersen siler bilbeysiңер deydi. Ошентип анан кийин Алла Таалам адам атаны жаратканда бардык эмнени Кудай Таалам жараткан болсо, ошонун бардыгына буйрук берет, адамга моюн сунгула деп. Бардыгы моюн сунушат, илля иблис астакбара кана минал кафирин. Бир гана иблис алейхиссалам капыр болуп, моюн суундан баш тартты. Ошол күндөн баштап шайтан деген атка конду. Шайтан деген сөз мааниси үмүтүң үзүлгүр. Кудайдан үмүтүң сенин жок деп Алла Таалам каргап бул дүйнөгө кубалап жүргөн. Ошол маалдан баштап шайтандын аламы өзүнчө пайда болгон. Мурда жин эле, кийин шайтан болду. Көрдүңүзбү? Анан кийин адам ата дагы күнөө кылып коюп бул дүйнөгө чүрүлөт. О эне менен анан бул дүйнөдө жашоо башталат. Ошентип. Жалпысынан жиндер булар бизге окшош эле балалуу чакалуу болушат. Үй бүлө күтүшөт. Көбөйүшөт. Мусулмандар бар, мусулман эместери бар. Башка динге өтүп кеткендери бар, христиандар бар. Жана улут болуп бөлүнүшөт. Улутка да бөлүнүшөт, урууга да бөлүнүшөт. Өзү айтып койдук го жана эгер жин аял жин болсо, осы келип берке сүйүп калса жаман болуп калат. Ошолорду угуп калгам да ошондой окуялар. Бул канчалык чын? Бул чындык. Куранда фаятаалламуна минхума ма юфарриқуна бихи байнал мар'i ва завжиhi. Эң биринчи бул дүйнөгө түшүрүлгөн сыйкыр бул аял менен күйөөсүн ажыратуу түшүрүлгөн. Харут Марут периште алып түшкөн. Ошол бул сыйкыр аял менен күйөөсүн ажыратуу, ажыраштыруу сыйкыры түшүрүлгөн. Мен бир аялды окуп калдым. Анын ичине эркек жин кирип алган, аны сүйүп калган аялды. Анан күйөөсүн көрсө эле, өзүнүн күйөөсүн көрсө эле бир желмоосту көргөндөй эле бардык үйдөн дагы бардык жактан качып, мага жолоо кет нара, мен сени көргүм келбейт деп, ажырашам сен менен деп ушинтип урушуп калышкан. Анан кийин окуй келсек ичинде жин бар экен, кийин аны чыгаргандан кийин аял өзүнө келип, күйөөсү кайдымкыдей мурдагындай сүйкүмдүү көрүнүп калган. Эркектин ичине деле ошондой аял заты кирип кетиши мүмкүн. Бир жолу эми бул мен жашоодогу практикадагы болгон нерселерди айтып атам. Бир бала алып келди, досумда жин бар экен деп. Мен досун ал жанында отурат, досун окуп атсам, өзү кулап калды. Досунда жин жок экен, өзүндө бар экен. Аны окуй келсек, жаш бала ичинде аял жин экен. Кайра баланын колун өпкөлөйт, мен муну жакшы көрөм депчи. Анан кийин эмнеге кирдиң десем, сүйлөшкөн кызы киргизип койду. Башка кыздарга барбасын деп. Башка кыздарга жарабай калсын деп. Эч кимди карабай калсын деп. Тамак менен. Анан бул ичиндеги ошол аял жинди иман кабыл алдырып, кийин мусулман кылып чыккандан кийин бала айтат, ошол менин сүйлөшкөн кызым мага тамак берген, ошондон кийин өзүмдү жаман сезип баштадым. Сиз окуп атканда ошол кыздын тамак берип атканы кайра мага келип атты деп. Анан кийин ал кыз менен сүйлөшпөй калгам, бирок мамилени үзгөм. Ошон бери тарынып мамилеси эмне үчүн үзүлгөн билбейм, үзүп койгом деди. Бирок ошол өзүм акыркы күндөрү башкача болуп баштагам. Анан досум дем салдырып келди, досумда жин бар экен, менде бар экен, билбептирмин деп. Анан эми ошол өзүндөгү жин чыгып кеткен да. Улуу сөздө уят жок дейт. Негизи эле бир окуя болуп калган. Жин, эркек жин жаш баланы талашкан бир үй бүлөдөн депчи, мен балам деп. Себеп баягы төшөк маселесине келгенде дубалары окулбай, анан ал кошо болуп койгон ошол учурда депчи, ошол да чындыкпы? Жок, бул чындыкка жатпайт. Бул мындай болушу мүмкүн эмес. Алардын аламы башка, биздики алам башка. Алар биздин аялдарды сүйүп калышы мүмкүн, эркектер, эркек жиндери. Же аял жиндери эркектер сүйүп калышы мүмкүн. Жок, сүйүп калат.
бирок балалуу чакалуу боло албайт. Бир гана ошол күйөөсү менен жашатпаганга кызганат дагы, бөлүп жарганга аракет кылат. Өзү жын маселесине келгенде баары ушундай да, өзүң сезиш ор да. Бул ушуну мен ойлоп койдумбу же чындап эле ошондой болуп атабы деп. Өзү бул дүйнөдө деле ушуну сезиш ор го. Сиз өзүңүз үчүн кантип чечесиз ошол ишиңизде, сезимдериңизди? Кандай сезим мисалы? Бир нерсени байкап атасыз да, что-то не похоже на обычно происходит. Жок, мындай да. Көпчүлүк адамдар бизге келет, сүрөт көтөрүп келет. Сүрөт. Көрүп берчи деп. Жин барбы жокпу деп. Же болбосо келет дагы, мен ичимде жин барбы жокпу, мындай эле карап көрүп берчи дейт. Мен айтам, мен андай шарлатан, же болбосо көз ачык сыяктуу, же бир сыйкыр сыяктуу адам эмесмин. Мен имаммын. Имам деген сөз алдыңкы лидер деген сөз. Биз элдин астына лидерлик кылып алдыга чыгып намаз өткөрөбүз. Элдин астына хутба айтабыз, баян айтабыз. Элди адашууга эмес, акыйкат жолго үндөйбүз. Дагы бир башка бир адашууга эмес, Алланын жалгыздыгына үндөйбүз. Күнөө кылуу эмес, Кудайдын жалгыз өз жолун үндөйбүз. Анан мен кадимкидей эле адаммын. Адам баласы, бүт баарыбыз бирдейбиз Кудайдын астында. Бир гана мен ошол адамды карап туруп ичине жин барбы жок мен биле албайм. Себеби мен адаммын. Же болбосо сүрөттү көрүп мен айта албайм, себеби мен көз ачык эмесмин, сыйкырчы эмесмин. Бир гана Куранды окуу менен гана анан кийин не болот? Куран, ыйык Куран сизге ошону көрсөтүп берет. Бул адамдын ичинде жин отурат, же дуба отурат, же илескер болгон, же назар түшкөн. Сыйкырлар тууралуу жана эстеп кетем, эмне унуткандым. Сыйкырчылар дейт эле, алар каяктан чыгат? Эмне аркылуу сыйкыр кылат? Кантип алар жиндер менен сүйлөшөбү? Сыйкырчылар, сыйкыр бул өзүнчө илим. Илим. Бул шайтандын илими. Муну атайын үйрөнүшөт. Муну өзүнчө, көбүнчө бул фарси тилинде жазылган, иранский, фарси тилинде жазылган. Ошо атайын китептери бар, ритуалдары бар, атайын сыйынып, ошол нерсени кылып, сүрөттөр менен тартып, ошо бүт бардыгы шайтандын амалдары. Чын эле ошондой адамдар бар, окуйбу анан. Ошону үйрөнүшөт, атайын башка мамлекеттерге барып үйрөнүп келишет. Ал мамлекеттерди биз айтпай эле коелу, бирок барып үйрөнүп, кадимкидей ошодон устазынан илим алып, устазы качан сен толук сыйкырчы болдуң дегенден кийин анан кой берет окуудан. Бирок бул жанагындай медресе сыяктуу окуулар эмес, бул жалгыздан бирден окутат. Эси чыныгы сыйкырчынын үйүн эч ким таба албайт. Каерде жашайт эч ким билбейт, эч ким таба албайт. Эмне? Ушунчалык. Булар сырдуу болушат. Айтпайт. Үйрөнүп келет, анан өзү эмне максаттан муну кылат булар? Акча табыш үчүнбү? Бул жерде биринчиден сиз айтмакчы туура акча, чоң акча. Экинчиден бул сыйкырчы болгондон кийин убада берет, өмүрүм өткүчө адамдарды сыйкыр менен кыйнап өтөм, сен айтканыңды кылам деп. Ар бир адамга жин киргизип өтөм деп. Бул ошол максатта үйрөнөт. Анан шайтан ошол убаданы мун менен договор кылат, значит келишим түзөт дагы. Ошол үйрөнүп келгенден кийин бул адамдарга зыян жеткирип, сыйкыр кылып, жин киргизип турбаса, шайтан муну кайра өлтүрөт, кыйнайт. Акча деп калсаңыз булар канчалык чоң акча булар сыйкыр? Ар кандай, балким $5000 алат бир жинге, балким $1000 алат киргизгенге. Прям кадимкидей ушунтип эле бизнес катары эле ушунтип ставка болушу мүмкүн, ооба. Кызыктуу экен го. Айтып атпайсызбы, ушун шайтан менен договор кылат депчи? Биз подкастка бир жолу Арген Сигма деген бала келген, тиктокер, популярдуу блогер. Анан айтып калганда, Голливудда ушинтип контракт түзөткөн. Сени дүйнөлүк популярдуу кылабыз, бирок сен биздин айтканыбызды кылышың керек деп. Ал бар нерсе. Алда бар нерсе. Ошол дагы сыйкырчылар аркылуу болобу же ким аркылуу болот? Жок, сыйкырчы, мен сизге азыр айттым, сыйкыр бул кадимкидей эле илим. Үйрөндү. Биз мисалы үчүн медреседе канча жыл окуп, илим алсак, Алланын жолунда, булар шайтандын жолунда ошондой илим алышат. Жылдап. Анан толук сыйкырчы болгондон кийин ал жактан батасын алып чыгат дагы, анан барып туруп өзүнүн жумушун улантат. Анан бул кайра өзүнө да бир шакирт даярдап башка бирөөгө калтырып кетет. Азыркы учурда сыйкырчылар абдан көп болду, себеби дегенде, балким бул жерде да Кудай таалам кимге иман берсе берет, бербесе бербейт да. Кимде сыйкырчыга тагдырга жазылганын көрөт. Балким ошол нерсеге татыктуу сыйкырчы болууга, шайтандын жолуна жүрүүгө татыктуу, шайтан кандай каргыш калса ошондой каргыш калганга татыктуу болгон тагдырына ошол нерсе жазылган.
мен де ошо көп окуяларды угуп калгам да. Анан эң кызыктуусу бир атын айтпай элем бирөөнүн үйүнө баргам. Барганда ушинтип айтып берип атат да, окуйынчы, биз ушинтип сыйкырлап койгон окшойт деп туруп,ийнелерди алып чыгып көрсөтүп, бир ар кандай нерселерди алып чыгып көрсөтүп, ошолор да баары сыйкырдын абалынан да бир нерсе таштап кетип, ошондой окуялар да бар го. Бул орустарда кукла вуду деп коет го, популярдуу, ошол сыяктуу. Алар да баары сыйкырбы? Сыйкыр орустар деле сыйкыр кылат, кыргыздар деле сыйкыр кылат, ар бир улутта сыйкырчылар бар. Анан сыйкыртылаганда ийнеси айтмакчы, ийнелер сайып кетиши мүмкүн. Же жоолугун, же носкисин, футболкасын урдап кетиши мүмкүн. Ошонун жыты бар, жыты калат да, баары адамдын ийнелерси жыты калат. Ошого окутушу мүмкүн. Сүрөтүн алып барып мүрзөгө көмүшү мүмкүн. Сүрөтүнө жанагындай ийнелер сайып куклага чапташы мүмкүн. Иш кылып ар кандай ритуалдарды кылышат. Же тамакка кошуп берип коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн, же болбосо аялдар өзүнүн этеккирин окуп туруп шорпого кошуп берип коет, мисалы үчүн. Күйөөсүнө ошондойчулар көп болгон. Жана башка. Сыйкыр кылуунун жолдору абдан көп. Ар бир нерсеге кылат абдан. Бирок жаман ыпласына, тырнактарга кылат, чачтарга кылат. Аларды күйгүзөт, мүрзөлөргө көмүшөт. Анан мүрзөгө көмгөндөн кийин кадимкидей эле адам өзүнүн өлүмгө тартып берет. Ошон үчүн бул сыйкырдын жаман илим жолдору. Сыйкыр деген сөз бул сихр деген сөздөн чыккан, араб тилинде. Мааниси урдап алуу. Түшүндүрмөсү. Демек, биз сихрди сыйкыр дейбиз. Сыйкырлап коюптур деп, кыргызча. Эмнени урдап алат? Сыйкырлаганда адамдын акылын урдап алат, жинди болуп калат. Кыргызда сөз бар, дуа, дуана кылат деген. Дуана деген сөз жинди деген сөз. Дуа жинди кылат. Анан адамдын сүйүүсүн урдап алат. Аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы. Экөө ит мышык болуп калат. Бир туугандардын ортосундагы сүйүү махабатты урдап алат. Бир туугандар бири-бирин каматкан, бирин-бирин өлтүргөн бир туугандарды мен көп көрдүм жашоодо. Андан кийин болбосо баардыгы бир уяда чоңойгон. Бир ата менен бир эненин балдары. Ыйман тарбиясынын жоктугунан болор болбогон бир тыйын тыпырды талашып, же аялынын сөзүн угуп, же бирөөнү ушул сыйкырлап коюп, ошентип туугандар да бири-биринен кечүүдө. Демек, бул сыйкырлаган адамды инвалид кылып койсо болот. Оорукчан кылып. Ага, мына бизге канча адамдар келет, медицинада таптазамын дейт, бирок ооруй берет. Барган сайын ден соолугу кетип атат. Нерселер болуп атам. Баспай калат. Аппараттан таптаза, анализ таптаза. Бирок жылдар бою, айлар бою оорудан баш чыкпайт. Ошолор биз диагноз коюп, анан кийин алхамдулилля толугу менен жакшы болуп кетип атышат. Анан мен сизге жана айттым, ошол нерсеге кайтып келейин, мен айтып барып унутуп калыптырмын. Кыпчып өтүп кетейин. Сенде дуа бар, сенде дуа бар, сенде дуа бар дей берсек, анда баардыгыбыз деле окутабы адамдар, андай эмес да. Азыр адамдар, жана пайгамбарыбыз айткандай, жиндер өзүлөрү дагы адамга зыян берет. Илескер оор менен ооруп атышат. Азыр мага көпчүлүк келгендер баардыгыныкы диагноз, мен диагноз коем да, сенде дуа бар, же жин бар, же илескер бар деп. Ошону определять этиш керек. Ошону толук мындай билиш керек. Кайсынысы мунун оорусу, немен ооруп атат. Мен медицинага барсаңыз, врачка барсаңыз, сизге башым ооруп атат деп барасыз. Бирок бут оорунун дарысын берип коет, айыгасызбы? Айыкпайм. Айыкпайсыз. Көрдүңүз? Демек, диагноз туура эмес. Бул да ошондой. Илескерди дарылаган өзүнчө. Анан илескер бул көпчүлүгү жана уйкусу качат, жаман түш көрөт, көзүнө көрүнүп баштайт. Эпилепсия. Эпилепсия бул жин оорусу. Сырттан. Талмасы кармап тырышып калат го, ооз көк тилин чайнап. Ошол эпилепсия. Ошолорду да биз айыктырабыз. Алланын буйругу менен. Ыйккан. Судорожность. Судорога болуп баары титиреп, ошолорду биз дем салып айыктырабыз. Буга мен алхамдулилля 100% мен өзүмгө билдик берем. Неге? Ыйык Куран аяттары менен. Мен жашоо практикада жашоомдон мен 20 жылдын ичинде канча эпилепсияны биз айыктырдык. Жылдап жүргөн эң күчтүү препараттарды берет, жанагындай эпилепсияны нерв системасын өлтүрө турган. Ал убактысынча, бирок анын побочный эффекттери аябай жаман көп. Аны ичип берсе, адам болбой калат. Ошон үчүн биз ага жеткирбей, адамдарды окуп, Куран аяттары менен тезирээк айыктырып, ошол нерседен айыктырганга аракет кылабыз. Бирок алхамдулилля, баардыгы айыгышат.
Илескер деген ошол сырттан келип, жин эки түрдө урат. Бирөө сыртынан көзүнө көрүнүп, кулагына угулуп калат. Жиндер көзүнө коркуп, чоң кишиге кичинекей бала да коркуп, бирөө турат дей берет. Уктабай калат. Анан ичине кирип кетет. Ичине кирип кеткен бул адамдын ичине кирип кетет, ичинен башкарат. Бул көбүнчө 97-98% сыйкыр менен. Сыйкыр менен, буйрук менен, өзү кире бербейт, буйрук менен. Сырттан урган, жанагы көзүнө көрүнүп калган бул жаш балага же болбосо адамга илешип алат. Сыртынан жармашып алат. Ошол учурда мага Москвадан бир бала чалды. 14 жылдан бери эпилепсия менен ооруйм. Сизди TikToктон көрүп калдым, Инстаграмдан, интернеттерден көрдүм. Эпилепсияны аяктардыңыз. Эпилепсияңыз эмне болуп башталды десем, кичине кезинде мени ит капканда мен чочугам. Ошондон кийин тырышып жатып калгам, ошондон башталган дейт да. Жакында эле мага бир кызды алып келишти, 15 жашар кыз, азыр деле келип атат мага. Мен толук айыгып бүткөндөн кийин буларды кой берем. Бирок келип атат апасы менен. Бул кыз көчөдөн кетип баратканда, светофордон өтүп атканда сигнал катуу берген, артынан машина келип катуу чочуган. Аябай катуу бакырып чочугандагы кыздын өзүнө аран келген, кыздын айтуусу боюнча үйүнө баргандан кийин кечинде эпилепсия башталган. Сол дареге кармап, эпилепсия кармап, анан бул такыр кой бербей, больницага жаткырышкан, скорый менен алып барып, анан аппаратка түшүп калды. Дем ала албай. Анан жана немелер бар го, аппараттар, дем алдыруучу, кислородный. Ошол менен дем алып калган кыз. Судороги эпилепсия кармайт, одышка болот, дем жетпейт, анан аппарат кет. Ошентип, мен больницага барып дем салып бердим, аябай суранган, тяжелый дегенден больницага барып дем салып бердим. Сразу айттым, бул илескер дедим. Кызыңыз катуу чочуган илескер. Срочно алып келген мага дедим. Мечитке күнүң алып келип атышып, азыр Кудайга шүгүр, аппаратка отурбайт кыз, эпилепсия жок, судороги жок, толук айыкты. Бирок дагы толук айыгыш үчүн мен кичине дагы окуп жатам азыр. Бул апасынан өзүңүз сурап алсаңыз болот. Апасы азыр мага күнүгө келет. Акыркы жолу сиздин дем салганыңызга барганда көргөндө бөлөк диндеги адамдар дагы келип жүрөт экенсизге. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Кээ бир учурда болуп калат, орустар келип дем салдырат. Кээ бир учурда жашоо практикада болгон, церковьте попторду жөнөткөн, бар дем салдырып келди. Ошол менин практикамда болгон. Мы не справляемся институтта. Дем салдырып мени ошо немеди жөнөттү, биздин папабыз жөнөттү. Аны дем салып бериңиз деп, анан аларга мен бир орус аял менен дагы кошуна болуп жашап калгам. Ал дагы сен мусулман экенсиң, мен анда квартирада турчумун. Сен мусулман экенсиң, пожалуйста, мен акыр күндөрү аябай кыйналып атам, уйкум жок. Сиз өзүңүз силерди тазалабайбы десем, жок, мен агаларга көп деле ишенбейм. Силер мусулманчылыкта ушундай окуйсуңарго, жанагы ыйык китебиңерди мага дем салып берсе деп суранып калды. Почитай меня деп. Мен окуп жүрдүм. Окуп жүргөндө аябай жакшы болуп калдым, сонун болуп калдым, аябай ыраазычылык айтып, анан ар бир кирген сайын мен дават кыла бердим. Дават кылып, анан ыйманга почти что келейин деп калган. Тилекке каршы жашоо турмуш, баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жигиттей, башка квартирага көчүүгө туура келип калды. Анан бул көп жыл мурун. Анан кийин мен ал ошол жерден көчүп кетип, анан дават кыла албай калдым. Ошо менен ошондон ары. Бирок негизи эле орустар да келип дем салдырып турат. Негизи эле дем салган деген. Туристтер келген дем салдырганы. Дем салган дегенде кээ бирки жаштар мисалы үчүн жаңы эле үйрөнүп атып, илими жок туруп, мындай сен жиниң билем, сен жинин көрүп берем деп бири-бири менен мындай ошондой курсын окуп бири-бирине ошондой кылса зыян тийип калышы мүмкүнбү, кандай болот? Бул нерсе оюнчук эмес. Өзү бизге ошо көп кинолордон да көрсөтүп атат го. Кинолордо ошо аятел курсын окутсоңор, бири-бирин тазалап алсаңар деле анан ушинтип практикалык бири-бирине баштайт го, жөн текшерипчи. Адамдын ичинде жин болсо, практикалык бири-бирин текшерсе, аятел курси Куран окуганда, эгер тиги адамдын ичинде жин болсо, сразу реакция берет, козголот. Бирок аны козгоп гана коет. Ооруну күчөйтүп койгондой, тигини күчөйтүп коет, козгоп. Болду, башка эчтеке кыла албайт. Кадимки нервине тигендей болуп калат. Нервине тигендей болот. Жара арын уясына тигендей болосуң да. Анан эгер ошол адам өзү окуп көргөн адам кандай эме болушу мүмкүн, зыяндуу болушу мүмкүн. Ал окуй албайт андан ары дальше. Билбейт да чыгарганды. Өзүнө ал жин кайра ага жамандык кылышы мүмкүнбү? Жок, жамандык кылбайт, просто тиги адамды козгоп коет, болду. Башка эчтеке кылбайт. Анан булар дагы окуп атканда, эгер сиз Куранды туура эмес катуу окусаңыз, сен Куранды туура эмес окуп атасың деп шылдыңдайт. Ошентип Куранды тажвид менен, эрежеси менен так окуш керек. Эрежелери көп мындай айтканда. Куран эрежеси менен. Өзү деги деле мына мисал катырып биз азыр көрчүбүз, бирөөсү мындай текшерип көргүсү келип атат.
Анан кимге баруу дагы бул аябай чоң маселе да. Анткени мен көп окуяларды угуп калгам. Бирөөгө барат экен, текшерип, жин бар бир нерсе бар деп, ана барып андан кийин андан да жаман болуп кетет дейт. Кээ биркилер ушундай окуя болуп калгам да, ошон үчүн тандаганда кимге барып тазаланыш керек, деги эле кантип тандаш керек? Негизи жашоодо мен жинди чыгарганда бекер чыгарам. Акча албайм. Именно жин чыгарганда мен мына 20 жылдан бери жин чыгарып келебиз, бирөөнөн бир акча алган эмесмин. Тыйын алган эмесмин. Бирок сыйкыр дарылаганда, илескер дарылаганда, леченияда биз кадимкидей өзүбүздүн немебиз бар, ошо менен акча алып лечение кылабыз. Бирок именно жинге мен акча албайм. Эмнеге жинге акча албайсың, буга каласың? Устазым ошентип үйрөткөн. Жин чыгарганга акча алба деген. Ал да алчу эмес. Бир тыйын алчу эмес. Себеби бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Жин чыгарганга акча ала турган болсо, алардын акчасы жетпейт, адам баласынын акчасы. Бул жерде чоң акча роль ойнойт. Мен жашоодо практика нерсени айтайын, аттарын айтпайм. Мен бир аялды окуп жүрдүм. Окуп жүрүп, мен өзүм бир тууган байкемде жин чыгарат, жин окуйт. Анан окуп жүрүп жакшы болуп баштады. Анан жин чыгаруу дагы бул оңой процесс эмес да. Кичине сабыр керек, убакыт керек. Анан булар өзүнүн байкесин уккан. Паланча жерде бир жин чыгарган күчтүү бөлөө бар экен. Чыгарып кеткен сразу. Макулда алып барышат. Ал 15 минутасына $1000 дейт. 15 минутага $1000 беришет. 15 минут окуйт, жин чыкпайт. Кайра күчөп кетет оорусу. Биз айыктырып келаткан оору кайра күчөйт. Күчөйтүп коет. Анткени туура эмес. Анан кайра ош бетер күчөп кеткенден кийин булар кайра тиги кишиге барса, дагы 15 минутта $1000 дейт. Анан бере албайт да, ар бир 15 минут сайын. Анан кайра бизге келет. Ушуна кылдык эле, күчөп кетти вообще. Биз араң айыктырып келесиң. Сен кайра күчөйтүп алып, артык кылам деп тыртык кыла бересиң. Мисалы. Кой анда ошол жака окуп бер деп кетип ийдим да, мисалы. Андай биздин менетти баалабагандан кийин, тем более биз Аллах ыраазычылыгы үчүн бекер чыгарып берели деп атсак, биздин менетти баалабай, ошондой башка жакка баратса, андай адамдардын бизге кандай кажети бар, мисалы. Ошон үчүн баягы ушундай адамдар бар экен, 15 минутта $1000 уккан, же болбосо жин чыгарып берем, момча $1000 бересиң дегендер болот экен. Мен бул туура эмес себеби дегенде, биздин эл ал акчаны көтөрө албайт. Туура, жин чыгаруу өтө сложный, жоопкерчиликтүү процесс. Ар бир адамдын колунан келе бербейт. Аябай кыйын бул нерсени. Муну чыгарып жүргөн адам билет. Операция кылгандан да жаман бул. Сложный процесс. Бирок ошол нерсени баягы чыгарып аткандан кийин ошол менетине ошончо чоң сумма сурасаңыз, көпчүлүк эл бере албайт, биздин карапайым калк бере албайт. Ошон үчүн карапайым калк бере албаган үчүн биз элге мындай кызмат кылалы деп ушул жагын бекер кылып койгонбуз. Кээ биркилер акча алат деп атпайсызбы? Менин угушум боюнча ушул жинди чыгарган адамдар, жин менен иштешкен адамдар, алар өзүнө да таасир этет, иштешкен оор болот деп ушуну бир угуп калгам да. Сизге кандай таасирлер берет? Мага эми жанагы сөзгө эле айтсак, мусулман кылып чыгарабыз. Же Куранды кечке окуй берген менен ичинен күйүп, ошо менен өлөт. Биз мусулман кылып чыгарып, бизге дагы жана башка адамдарга дагы чыккандан кийин зыян бербеш үчүн биз ошо иманга чакырып, анан кийин тарбиялап чыгарабыз. Анан эми булар зыян берет экен деп эле корко берсек, биздин жүрөгүбүз Кудайдан эмес, жинден коркуп калып атабыз да. Көрдүңүзбү? Демек, бизден Кудайдан боргон корку жинден коркуудан ылдый болуп калабы? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Кудайдан коркуш керек. Алланын азабынан, Алла менен жолукканда кандай акыбал, ошодон коркуш керек. Мөрзөдөгү акыбал кандай болот? Булардан коркуштун кажети жок. Эми физикалык жактанчы, мындай канча жумуш менет кетет да? Канча чарчайсыз? Физикалык жактан биз мисалы мен жарым саат, 1 саат окуп бөлүп турам.
себеби дегенде ошентип бөлүп окуу менен өзүнүн айтып атпаймынбы процедуралары бар. Канткенде кайсы учурда биз ага мындай Куран аяттары менен күйгүзүп турабыз. Ага орусулуп берип турабыз. Ал анан ичинен тажайт, кыйналат, өрттөнөт, ушундай жашоодон тажайт. Ошол ичинде Куран менен өрттөнүп жашагандан тажайт дагы, анан чыгайт. Суранат чыгайынчы деп. Аны иманга келтирип анан чык дейбиз. Ошого чейин биз окуй беребиз. Жиндер менен иштешкен адамдан угуп калгам Россиядан. Ал киши айтат, жиндердин эң акылдуусу где-то 12 жашар баланын акылындай акылы бар булардын деп. Ошол да чындыкпы? Жок, андай чындык эмес. Булардын ошол 12 жашар кичинекей наристеси дагы акылдуу болот. Алла Таалам буларга дагы адам баласына акыл берген. Ошон үчүн алар дагы биз дагы иманга келе алабыз. Алар дагы жашашат, биз да жашайбыз. Алар да үй бүлөлүү болуп алат, бала чакалуу биз дагы. Алар көбүрөөк жашайт. Бирок алар көбүрөөк жашайт. Биз аларды көрбөйбүз, алар бизди көрүшөт. Адамга булар киргенден кийин сөзсүз түрдө аны өлтүрүү болот. Өлтүрүү болот. Максат ошол. Башка максат жок. Жашоосун бузуу болот, үй бүлөнү бузуу болот, башка максат жок. Акылы булардыкы кадимкидей эле чоң адамдардыкындай күчтүү. Мен сиз ошо Касим мечитинде имамчылык кылып жүрдүңүз, ал жакта кызмат кылып жүрөсүз. Мен угуп калгам, ал жакта да жиндерди келип намаз окуйт деп. Ооба, бул не только ал жакта. Мусулман жиндер негизи мечиттерде намаз окушат. Кадимкидей биз менен мечиттерде, ар бир мечиттерде мусулман жиндер намаз окушат. Баардык мечиттерде. Булар адамдан көп керек болсо. Адамдан көп. Анан кабырлары болсо, мисалы үчүн азыр карасаңыз, көчөдө арак ичип отурган кыргызга барып, "Эй, бир тууган, сен арак ичип отурасың, күнөө го, мусулмансың" десе, "Альхамдулилля, мусулман, ла илаха иллаллах" дейт да. Ар бирөө билет ушуну. Момуштан деле сурасаңыз, мусулманмын дейт. Же болбосо бир арак ичип отургандан мусулманмын дейт. Бирок күнөө иш кылып атат да. Жаман иш кылып атат. Булар да деле ошондой. Өзүн мусулман сезгендер бар, бирок жаман иш кылгандар бар. Алар да зыян берет. Чыныгы момун мусулмандар, мисалы үчүн сиз намаз окуйсуз 5 мал. Сиздин адамгерчилигиңиз бар. Сиз имандуусуз. Сиз башка бирөөгө зыян бербейсиз, сиз момун мусулмансыз. Булар деле ошондой. Чыныгы момун мусулман жиндер бар, башка бирөөгө зыян бербейт. Бир окуялар болуп калгам да, үй тазалоочулар. Үй тазалоочулар келип туруп, тааныштарым айтып берип атат. Үйдү тазалайт, келип туруп, немени урат да, короче, бир нерсе менен уруп, камчы деген, камчы менен үйдү уруп, бир нерсе кылып, Куранды да окуп, келмеди айтып, бир нерсе кылып үйдү тазалап, анан ичи оңолуп кетти дейт. Акча төлөгөнбүз, ишибиз аябай кадимкидей оңолуп кетти, бизнесибиз болуп кетти, акчабыз болуп кетти. Алар ушу биздин мындай келечектин будущим предсказывать айтып берген, ошол чындоо эле келди, ошондой болуп калды. Анан мага сага айткан, мындай кылсаң тигиндей болуп каласың деп. Бирок аны эч кимге айтпа, айтсаң алар артынан чогулат деп ушинтип үй тазалагандар. Бул өзү реалдуу, бул легалдуу дин жагынан. Мен оюмча ойлойм, ал бир жагындай көз ачык мөзачтар чакырып алган окшойт. Кээ бир учурда мындай орусча айтканда совпадение деп коет, ошондой да болуп калышы мүмкүн. Эң негизгиси үйдү кантип тазалайбыз? Сакина деген периштелер бар. Тынчтыкты, берекени алып түшүүчү периштелер. Булар бир гана Куран окулуп жаткан, Аллахты зикир кылып жаткан жерлерге чогулушуп, ошол адамдарга амин, дуаңар кабыл болсун, максатыңар кабыл болсун, тилеңер кабыл болсун деп колдоп коштоп турат. Айланышып. Алланын астына чейин барат дейт. Ошондуктан кайсы жерде Куран окулуп, Алланы зикир кылсаңыз, үйүңүздө дагы. Демек үйүңүз тазаланат ошон менен. Үйдө политиканы сүйлөсөңүз, жин шайтандар толот. Жиндер сүйлөсөңүз, жиндер толот. Ошон үчүн бир гана Кудайды мактап, Куран окуу менен үйдү тазалап койсоңуз болот өзүңүз эле. Үйдө дайыма Куран окуп туруш керек. Ушунда алар эмне болуп калат? Алар туура эмес болуп калат ушул келип тазалагандар. Эми Куранда аят бар. Мен муну интернетте айткам. Көз ачыктар келечекти айта алабы деп. Куранда Алла Таалам бул боюнча да айткан. Көз ачыктар келечекти айта албайт. Алдын ала эмне болот эч ким билбейт. Келечекти Кудайдан башка эч ким билбейт. Пайгамбар да айткан, менин жаным Кудайымдын колунда болгон. Алла гана билет, мен дагы билбейм деген. Көрдүңүзбү? Эч ким билбейт. Келечекти эч ким айта албайт. Бирок булар, көз ачыктар, биринчи барганда сиздин өткөн чагыңызды айтып, анан сизди ишендирет. Себеби булар жиндер менен иштеген себебинен
өткөн чакты анын жиндери балким көрүп койгон болсо, ошол нерсени ушундай жашоосунда болгон деп айтып берип кое берет. Жиндер ал менен ушул убакта жашаганда ошо айтып берип кое берет. Чоң атасы мындай болгон, бул мындай киши болгон, мындай жерде ишейт экен деп айтып берип кое берет. Бирок келечекти айта албайт. Үйдү тазалоо боюнча бир гана ыйык Куран аяттары менен намаз менен гана үйдү тазалайбыз. Башка жол жок. Жанагындай кылгандар бул эми мындай экен да, адам ыйман жолунда жүрбөсө, Кудайды таппаса, ошентип көрүнгөнгө барып, минтип берчи, тигинтип берчи дей берет экен да. Рухтар боюнча жүгөнчүлөр айтат го ушул. Эмең руху келип сен колдойт экен, сен дайыма ушундай эмең бар. Кызык, мага бирөө айткан экен, кичине кезимде бир атендер айтып калды, кимдир кичине кезимде айткан экен, сен эмең бар дейт, чоң атаң бар дейт, артында дайым сактап жүрөт. Типа ангел хранитель деп коет беле? Орустар айтмакчы. Ошондойуң бар экен дегендей де ушинтип айткан экен да. Ушул сиз айткан тема боюнча, айткан сөз боюнча Алла таала Куранда мындай деген: "Лаху муаккибатун мин байни ядайхи ва мин халфихи яхфазуна мин амриллах." Алла таалам алдынан, анын артынан коргоочу, эки колдоочу бердим дейт, эки периште. Бул мусулмандарга. Булар Аллахтын буйругу менен ошол инсанды бардык баледен, ошондой бир кырсыктардан, ошондой бирсин сактап жүрөт. Колдоочу, коргоочу болуп. Болбосо жин шейтандар тытып эле кетейин дейт адам баласын. Колунан келсе. Ошон үчүн кээ бирки инсандар кырсыкка учурап калат дагы, кандайдыр бир өтө жаман кырсыктан Алла таалам бир сактап калат да. Өрттөн сактап калат, суудан сактап калат, жер көчкүдөн, жер титирөөдөн, башка апаттардан Кудай таалам сактап калат. Ажалы жок, сакталып калат. Эми ар бир инсанга Кудай таалам ошондой бир колдоочу берген, Куранда айтылгандай. Бирок сиз айтып аткан арбак колдойт, бунун бир башка жактан бирөө келип колдоп кетет экен деген туура эмес. Бизде көпчүлүк кыргыздарда арбак колдосун, дөбөтү колдосун, тиги колдосун, Сулайман Том колдосун, Умайени колдосун, Манас атанын күчү колдосун. Жок, ал Манас ата Кыргызда болгон чоң бир баатыр. Мындай баатыр киши арабтарда деле болгон. Аты Умар. 3000 жоокер чыкпай койгон, ага менен согушканга. Шайтан көргөндө, Умарды көргөндө качкан. Умар келет атты. Бар шайтандар качкан. Баары качып калган. Умар чоң баатыр болгон. Эшек динге келсе, ислам динин кабыл алса бишенебиз деген. Бирок Умар кабыл албайт деген. Ушундай ишеним менен жүрүшкөн, бирок кабыл алды. Кудай иман берди. Ошол сымал эле Манас ата да ушундай Умар радиаллаху анхуга окшогон чоң кыргыздардан чыккан баатыр болгон. Иман жолунда. Мен өзүм кичине кезде Манас айтчым, Манас болчум. Манас атамы Коңурбай экөөнүн сайышкан жерлери найза менен, жана ошондой эле Манас ата намаз окуп атып, дарат алып атып, Манас ата намаз окуткан жерден Коңурбай келип мөөрүнө сайган жерлери, мен ошо багымдат учурунда ушул жерлерин көп айтчу элем. Манастын. Сайыкбай Кайрылаевдин да бир версиясында келет, Манас ата өзүнүн кырк чоросу менен барып, ислам динди, ажылыкты өтүп келди деген жерлер бар. Ушундай нерселер. Манас ата ошо кыргызга берилген бир чоң бир баатар ата болгон. Ушул кыргыз элин алдыга сүрөгөн олуя чоң киши болгон деп айтып келебиз. Башка анын мындай ыйык тутуп, ошо колдойт экен, арба колдойт экен, бул уже адашууга алып келет. Кудай өзү колдойт. Жана ошондой эле Кудай таалам, Алла таалам эки периште берген дагы. Бул оң жактагы, сол жактагы кироман катибин я'ламуна ма тафалун. Бул эки периште китеп ээлери, булар эмне амал кылсаң ошону билип турат, жазып турат дейт. Эмне амал кылсаң. Оң жактагысы бул дайыма жаныңызда жүрөт сиздин, бул сиздин жакшы амалдарыңызды, сол жагыңызда дайыма жаныңызда жүрөт, жаман амалдарыңызды. Алла таалам сизге адам баласына да бир периште берет, бул 5-чи периште, бул ушул дайыма адамга жакшы ой берип турат. Мисалы үчүн көчөдө кетип баратып, бир кыйналган бир үй бүлөнү көрсөңүз, бул сизге ошондой бир түрткү берет ой. Жардам берип койсоң. Жардам берип койчу дейт. Шайтан айтат, кой дейт. Ал сага да ой берет, берип койчу эми. 5-10 сомдон кедей болуп калбайсың. Шайтан айтат, койчу, өзүңө жетпесем эмне кыласың? Деп отуруп, аныңыз жеңип кетсе, бересиз жардам. Шайтаныңыз күчтүү болсо, шайтаныңыз жеп кетет.
үй тазалагычтар боюнча кээ биркилер келип ошол бирдекелерди таап берип үйдүн ээсинечи сизге мындай сыйкыр кылыптыр дегендер бар экен да. Ошолор тууралуу да айтып кетсеңиз, кантип табышат алар? Мен бул нерсеге өзүм ишене бербейм. Себеби пайгамбарыбыз алейхисаламга Айша энебиз айтат. Аялычы. Ушундай сыйкырлап коюптур. Ошо сыйкырды табуу кажети барбы десе жок, кажет жок. Куран окуп кайтарма окуй берсең, Алла өзү жардам берет, жанып кетет деген. Аны табыштын кереги жок. Биринчиден сыйкырчы айтпайт. Кайсы жөгү көмгөн. Кантип алсын айтсын ал сизге. Сыйкырды. Ал эч качан айтпайт ал. Бул бир сыйкыр жасалса, ушундай учурлар болот. Жиндер ошол сыйкырдын ошол жерден кетпешин буларда көмөк көрсөтүшөт. Бир адамдын ичине жин кирип кетсе, жин чыкпайсың сен, биз сени кайтарып турат. Чыксаң өлөсүң деп булар дагы кайтарып турушат. Ошон үчүн булар айтат, мен чыксам тетик жерде менин жиндер карап турат, мени кайтарып жүргөн. Чыксам алар өлтүрүп коет деп коркушат. Анан буларды ошон үчүн биз иманга келип, иманын көтөрүп туруп, анан кийин чыгарабыз. Анан булар коркпой, анан кийин Кудайдын астына мен Алла жолуна кетип чыгып кетишет. Ошол сымал эле сыйкырды кайтарып жүргөн жиндер болот. Анан булар бир учур болгон, подушканын астында турат деп калп айтып койгон жин. Сыйкыр ошону алсаңар мен кетем деп. Карап көрсө чынын ичинде подушканын астында бир кагаз жатыптыр, мына жип менен. Анан аны жок кылышты, бирок все равно жин чыкпай эле жүрөт. Эмнесе мен алдап койдум, башка жиндер коюп кетти депчи. Ушундай учурлар болуп калат. Ошон үчүн бул сырдуу нерсе да. Анан жанагы үйдү тазалап беребиз, үйдүн ичинен дуа таап беребиз, үйдүн ичинде тере дуа бар экен, үй бар экен дегенде андай нерсеге көп мындай жүрөк менен ынанып ишене бербеш керек. Үйдү тазалаганга бир гана ошо өзүңүз дайыма Куран окуп, үйгө Куранды хатым кылыңыздар. Мына мен жалпы элге айтат элем, үйгө хатым кылгыла Куран. Үй тазаланат. Үйдүн ичинде. Куран хатым деген сөз Куранды толук окуу. Үйдө дайыма баян, дайыма Алланын эсиги зикирлер болуп турса, болду, үй тазаланат. Мен кичине кезимде ушул Садыбакас устаздын Айштан болуп калган, баласы менен экөөбүз чогуу дос ойноп жүрчүк да кичине кезде. Анан окуялар болуп калган, үйүнө конок коруп калчумун да. Конок коруп калганда дайыма Куран 24-кө жети ойноп угуп турчу. Киргенде эле угулат. Угулуп, туалети там 15 метр алыс үйүнөн, бардык эрежелер сакталган да ичине киргенде. Анан ошо амалдарды көрүп туруп анан сурачым да досумдан, эмнеге ушундай депчи десем, айтат, эми үйдү сактанып туруш үчүн дейт. Дайыма үйдө Куран ойноп турат, ушундай эме болуп турат. Бул амалдар экен да, демек үйдө. Анан мага кызыктуусу, үйдө ушундай амалдар сизде кандай амалдар бар? Өзүңүздүн үйүңүздө, жеке жашооңузда? Эрмек устаздан угуп калгам, эртең менен турганда 1 саат зикирге кетирет, жатарда да 1 саат зикирге кетирет дейт. Кадимкидей. Неге десем, канча адам сени көрөт, назары тиет, ошол нерселерден сактаныш үчүн дейт. Ошол амалдар. Сизде кандай? Бул пайгамбардын сүннөтү. Эртең менен мен зикир кылам. Баягы үйдөн чыгып баратканда үйдөн чыккан зикирлер, дуалар, үйдөн сөзсүз түрдө жок дуалар менен чыгам. Сөз машинанын дуалары, кандай гана мусулмандын сыпаты ошо үйдөн чыкканда дуа зикирлердин баардыгын пайгамбар көрсөткөн жол менен. Анан менки дайыма күнүгө дем салуу эртең менен багымдат да. Багымдатта сразу башталат. Ошо багымдатка дем элге дем салганда да өзүмө ошол тиет, ошол дем. Демек мен эртең мененки ошол 1,5 саат 2 сааттык зикиримди, дуалымды кылып атам. Анан кечкисин жатарда мен сөзсүз түрдө дарат менен төшөктү тазалап, журканды тазалап, дем салып, балдарга да өзүмө да дем салып жатам. Кадимкидей. Бул үйүңүздүн ичинде кандай амалдар бар балким? Үйүздө амалдар кадимкидей. Мен мисалы үчүн үйдө ушак сүйлөгөнгө аракет кылам. Ушак сүйлөгөн жерде шайтандар чогулат. Мен дайыма айтам, үйдө бирөөнү жамандап ал, ушак сүйлөсөңөр только Алланы сүйлөп мактап, ошол Кудайдын кереметін. Көбүнчөсү телевизордон Кудайдын чуда, Аллаха чуда, Курана деген видеолорду коюп көрөбүз. Алла таам кандай жараткан. Пайгамбарыбыз салам айткан, Кудай жөнүндө ой жүгүртпөгүлө, бирок Кудай жараткан нерселерди көрүп ой жүгүрткүлө. Мисалы, жөн эле мисал, биз адам баласыбыз. Карасаңыз, ичибизде жан бар, биз кыймылдап атабыз. Бул жан чыгып кетсе, биз көтөрүп жүргөн дене эчтекеге жарабай калат. Эчтеке жумуш аткарбай калат. Жараксыз болуп калат. Чирип, курттап жок болуп кетет.
Демек ушунча кан тамырды, ушунча канды, көздү, тилди, баардык органды иштетип аткан бул кандай жан болду экен? Кандай күч? Кандай Алла таала ушундай бир ушул канды иштетип аткан, баардык жүрөктү. Эмне деген бул керемет. Бул нерсени өзүң ойлой бер, акылың жетпейт да. Ушундай нерселерди ой жүгүртүп, Аллахтын кудуреттүү экенин ой жүгүрт деген, бирок Кудай жөнүндө ой жүгүртпөгүлө деген. Пайгамбар хадис бар. Кээ биркилер дем салганда уруп бирдекилер менен бир амалдарды кылышат экен да, ошентип жин чыгарабыз депчи. Ошолорго көз карашыңыз же негизи эле туурабы? Уруп жин чыгарган бул туура эмес. Савап. Бизге көп алып келди ошондой. Гөгөл агып савап, бычак менен сайгылап кескелеп, камчы менен савап. Бычак менен сайгандырды. Бычак менен сайып кескелеп мен жин чыгарып берем дегендер да болгон экен да. Анан камчы менен да савап. Бул нерсе менен жин чыкпайт. Анда бизге Куранда эмне кереги бар? Эмнеге биз Куран окуп жин чыгарабыз анда? Жөн бычак менен сайгылап чыгарып койбойбузбу? Туурабы? Камчы менен чабып чыгарып. Жин бар экен. Ошого биз эмне кылабыз? Куран менен чыгарабыз. Билбеген адамдар айласы кеткенден, колунан эчтеке келбегенден эмне кыларын билбей анан кийин сабап баштайт. Ушу сабасам чыгабы деп. Ан нерседен чыкпайт. Кайра күч алат. Алла таалам ыйык Куран аяттарында ушундай күчтүү ыйык аяттар бар. Кадимкидей жин шейтандарды күйгүзөт. Ошолорду окуу менен гана Кудайдын буйругу менен акырын чыгарабыз. Биз себепчи жин чыгаруу системасына дагы адамдар келгенде биз айтабыз. Аллахтын буйругу менен чыгат. Аллах каалаганда чыгат. Ыйык аяттар шыпа берет, анан чыгат. Акыйдаңызды тууралагыңыз. Биз себепчи болобуз. Биз ошонун жобосу менен кылып кете беребиз. Алла таалам жардам менен чыгып кетет. Себеби Куран бул шыпа деген каяка? Ички руханий жан дүйнө. Булар каяка кирет? Булар ички руханий жан дүйнөгө киришет. Ички руханий жан дүйнө адамдын ичине кирип алып, ошол жерден сындырат. Ошол жака Кудай таалам шыпа деди. Анан Куран аяттары окугандан кийин ал урбасаңыз деле Алланын буйругу менен чыгып кетет. Как раз ушу теманы уланып кетсек, айтып атпайсызбы, ичине кирип, ичине руханий эмесин өзгөртүүгө аракет кылат депчи. Анан ошо жин кирип кеткен адам жашап жүргөндө деги деле ошол ой жүгүртүүсү, кыймыл аракеттери ошол жин кылабы же өзү кылабы, же жин менен чогуу кылабы, же жин жөн эле ошол жака мындай направлять этип турабы, кандай болуп калат? Дайыма внушение кылат, направление берип турат. Анан бул өзүн контроль кыла албай баштайт. Бир жолу мага бир эже келди, кызын чала өлүк кылып сабап коюптур. 2 жашар кызын. Бир эже өзүнүн кызын өтө катуу сабап коюптур. Мен кызымды көргөн сайын сабап атам. Кызымды сабап бир жолу ушуна катуу уруп койтурум, өзүм жоготуп койтурум, кызымды аябай катуу уруп койтурум деп. Мага окутса ичинде жин бар экен. Анан ичинде жин сурасам, мен урдуруп атам дейт. Неге кызы жакпайт, кызын өлтүрөм деп. Ошо максатта киргизген мени деп. Бул кыздуу болбосун, бул кыз көрбөсүн деп. Анан ошентип анан кийин ал эченин ичиндеги жин мусулман болуп чыгып кетет. Алхамдулилlah, Кудай шүр, азыр жашыбыз жакшы. Карке ошондо сыйкырчылар мисалы үчүн бөлөк жактарга барып келип окушат деп атпайсызбы, илим алат, бул деле илим депчи. Бизде мамлекетибизде ошондой бир күчтүү сыйкырчылар барбы негизи? Ар бир мамлекетте бар күчтүү сыйкырчылар. Ар бир мамлекетте, ар бир эл жерде болот. Эми булардын ким каякта экенин Кудай гана билет. Булардын ким каякта экенин булардын кажетибиз деле буларды издеп табыштын кереги жок. Эч кандай. Алла иман берсин деш керек. Алла иман бергенге бербегенге бербейт. Пайгамбардын хадисинде мен силерге ушул нерсени жалпы адам кыргыз элибизге айтып кетейин. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, сыйкырчынын жанын чыгарыда бир өлүм периштеси келет экен. Жанагы биз балык кармаганда кайырмак бар го, удочка. Мындай ийилип турат. Балыкты ийилгенде кой бербейт. Ошондой периштенин ошондой кайырмагы болот экен. Темирден жасалган. Жан чыкканда билесиздер, согончоктон көтөрүлүп отуруп, анан тамактан чыгып кетет, кырылдап отуруп. Периште ошол жанагы темир менен согончоктон баштап кекиртекке чейин тытып келет экен. Кайра кекиртектен чыгарбай, кайра согончокко тытып барат экен. Согончоктон кайра кекиртекке, кекиртектен кайра согончокко
Соңчоктон кайра кекирт экен. Ушинтип 70.000 жолу тыткандан кийин анан жанын алып чыгып кетет экен. Анан түбөлүк тозокко барат. Ошон үчүн бул эң жаман жол. Алла Таалам адаштырбасын. Ошолорго да иман берсин. Себеби Алла иман берсе берип коет. Куранда айтат: "Ва улкия сахату сажидин." Сыйкырчылар дагы сажда кылып иманга келди. Колу аманна биробби Муса ва Харун. Муса менен Харундун Кудайын Аллага биз да иман келтирдик деп чөк түшүп, сыйкырчылардын бардыгы фараондун доорунда бардыгы иман келишет. Себеби Аллахтын кудуретин көргөндө. Булар да иманга келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн Алла Таалам кимди кааласа иманга буйруйт. Мага бир жолу келген бир апа, сыйкырчы эмес, бирок көз ачкычтын туу чокусуна жеткен. Ошол жолдо жылдар бою алектенип, ошол жолдон баш тартып иманга келген апа келип, дем салдырып жакшы болуп кеткен. Сыйкырчылар дагы ошол сыйкыр болуп калышына жиндер себепкер болушу мүмкүн да, алар да ичине кирип. Жок, бул сыйкыр илимине киши өзү осознанно барат. Атайлап. Ошол нерсени үйрөнгүм келет деп. Ошон үчүн жанагы орустардын телеканалында көрсөңүз, битва экстрасенсов деп, битва этих деп келип атат. Булардын бардыгы ошол өзүлөрүнүн каалоосу менен ошол нерсеге барып, кызыгып үйрөнүшөт. Бул нерсеге кызыгып үйрөнгөндөр да бар, мен ушундай болом деп. Сая түшкөндөр. Биз илимге кызыккандай да, булар да ошол илимге кызыккандар бар. Каси мечитинде оанда раматлык устазыбыз Чубак ажы сабак берип жүргөндө элдин оозунда жүрөт бул. Ошо мусулман жиндер сабак алганы келчүкен деп сиздин өзүңүздөн уксак. Ооба, бул нерсени биз Чубак Дамылага айтканбыз. Ал Чубак Дамыла өзү дагы ошол Чубак сабактарын айтып кеткен. Себеби жана айткандай, ар бир мечитке келип намаз окушат булар. Мусулмандар бар, мусулман эместер бар. Пайгамбардын бир хадиси бар, муну Чубак ажы да айткан, раматылык. Эгерде мусулман жиндер төөңөр качып кетсе, мусулман жиндерден жардам сурасаңар, силерге жардам берет, кайтарып берет деген. Бирок ыйман ошого тете болуш керек. Ыйман ошого жете, ошончолук ыйманың күчтүү, таква адам болушуңуз керек. Анан эми негизи эле алардан жардам сураган деле кажет жок. Бир гана Аллага катуу таянышыбыз керек. Кайсы жерде мечит болбосун, кайсы жерде илимий борбор болбосун, кайсы жерде ыймандуулук болбосун, ошол жерде мусулман жиндер алар дагы намаз окушуп, илим алышат. Куран окушат, жанагы аятка далил болуп. Мен башында аят айтып кеттимби? Мусулман жиндер Куран угат деп. Мен бул сөздү дагы интернетке, TikTokко айткам. Мусулман жиндер Куран угабы деген теманы киргизгем. Албетте деп ошол аятты далил кылып, анан мен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөмүн да. Баардык эле жерде мусулман жиндер келип намаз окушуп келип кетишет. Куран угат деп атпайсызбы? Адамдар биз мисалы үчүн сиздин кыраатыңызда, сиздин Куран окуганыңызда мындай жаныбыз эс алат да, жүрөктөр эс алат. Жиндер дагы ошону айтышты белесизби? Деги деле жиндер менен сүйлөшөсүзбү? Мындай күнүмдүк жашоодо чыгарганда эмес. Жок, булардын менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Себеби Алла Тааламдын астында граница бар. Ошол чек ара бар. Булардын өзүнүн чек арасы, биздин чек ара. Ошол чек арадан ашпоо бул мыйзам. Жашоодо Кудай Таалам койгон. Булар ал чек арадан кадам таштап ашса, чек араны бузуп күнөө иш кылган болот. Биз дагы. Ошон үчүн булар менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Бир гана жүрөктү ыйманга катуу коюп, Аллага гана таянуу. Себеби булар менен иш кыла турган болсоңуз, жүрөгүңүздөгү ыйман буларга бурулуп калышы мүмкүн да, Аллага таянбай каласыз. Ошол нерсе бар. Кыраатыңыз боюнча? Кыраатым боюнча пайгамбарыбыз алейхисалам Куран окуганда ушунчалык суктануу менен келип угушкан жиндер. Куран окулуп атканда периштелер да угат деген пайгамбардын хадиси бар. Периштелер Куран угуп, Куран окулган жерди атайын издеп келип отуруп угушат деген. Не только Куран окулганда жиндер, мусулман жиндер, периштелер да болот аерде. Куран окушат. Анан Аллага чейин барышат дейт хадисте. Ошон үчүн Куран окулган жерде бир гана жакшылык, сакина периштелер болот. Куран окулганда менде мындай түшүнүк бар да. Элдер айтат да, баягы сиз кооз окуйсуз, жакшы окуйсуз, мындай окуйсуз деп. Бирок мен кооз окуймун, мен мындай окуйт элем деп эле мактанбайм эч жерде. Айтып өзүмдү эле антип баалабайм.
бир гана мен кичинекей кезимде Кудайдан көп ыйлап сурачу элем. Куран окуганда мага үн бер деп. Себеби мен кичинекей кезимде Куран окуганда адамдар күлчү. Мен балким күлкүнүчтүү келип окучумунбу, же мындай бир күлкүлүү кылып окучумун билбейм. Бирок мен баягы Куран окуйм деп окуй берчүмүн. Анан адамдар угуп күлөрчү да. Анан кийин Алладан суранчым, мага үн бер Куранга. Анан кыраат бер. Мен Куран окуганда адамдар укпай, күлбөй, ошол уккан Куран аяттарынан ыйманга келсин. Мага Курандын нурун ач, мага Куранды бер, Куранды мага ач деп Кудайдан көп суранчу элем. Алладан ошо дуам кабыл кылган экен, Курандын мага жолун ачты да. Анан Кудайга шүгүр, алхамдулилла, ошол музыканы эмес, оонго салып, Куранды кырааты менен элге дагы, Аллага да баардык жака жагымдуу кылып окуганга эми колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Өзү адам өзүнө өзү дем салып алат деп атпайсызбы күн түшүгөндө? Кайсы сүрөлөр менен жакшыраак дем салган болот? Кайсыл зикирлерди айтса көбүрөөк дем салат, ошолор жөнүндө да айтып кетсек. Азан болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, шайтан озуруп качат деди. Угулбай калган жерге чейин. Анан мен кээде тамашалап коем. Анда биздики азан айтканда шайтандар Советский Донецкийге чейин качып кетет экен депчи. Азан ошока чейин жетет да, узундугучу, алыстыгы. Ошентип анан азан айтып жүрүш керек. Мен мисалы үчүн ичимен дайыма азан айтып жүрөм. Ичимен. Ошол нерсени адат кылып алгам. Бул нерсени жалпы элдерге айттым. Ичиңизден мындай азан айтып жүрсөңүз, ашаду алла илаха иллаллах деп ошол нерсени кыраат кылып, ушинтип Аллахтан башка Кудай жокту зикир кылып, бул эң жакшы. Шайтандан алыс болосуз. Кадимки азанды өзүң үчүн айтып. Ичиңизден айтып жүрөбүз мындай. Оонго салып, машалла, ошол нерсени суктанып зикир кылабыз. Анан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын айткан хадиси бар. Эң күчтүү Куранда аят Аятал Курси деген. Аятал Курсини көп окуш керек. Бул Аятал Курсини өзүнүн бир Алла Тааланын берген бир кудурет күчү бар да, бул Аятал Курсиде. Ошон үчүн бул хадистерде көп келет. Бул нерсени шайтан алейхилана дагы айткан, Аятал Курсини окусаң, любой жин шайтанды сындырат. Эң негизгиси мени кой бер, пайгамбардын алдына алып барба деп качып кетет. Кармалышат да. Анан пайгамбар айтат, кече сен кармаган абышка чал шайтан болчу. Шайтан болсо дагы, калпыч болсо дагы, бирок туура нерсени айтып турса, акыйкат насаат кылып туруп Аятал Курси боюнча деп айткан да. Ошон үчүн Аятал Курси бул эң күчтүү аят. Анан Фатиха, Аманар Расул, Бакаранын акыркы эң аяты, жана Ихлас Фалакнас, жана тандалынган Куранда толтур аяттар бар. Бирок эң негизгиси ушул Аятал Курси, Бакаранын эң акыркы аяттары, Фатиха өзү шыпа деген, азан, дайыма азан. Анан эртең менен кечинде окулуучу дагы зикирлер бар, ошолорду айтыш керек. Азанды дайыма айтып жүрүш керек деп атпайсызбы өз ичиндечи? Канчалык бийик айтыш керек алар угуш үчүн, же алар мындай сезеби кандай? Жок, ал шайтан алейхилана сиздин ичиңизге чейин кирип жүрөт да. Сиздин ойлоруңуздун аласына жүрөт. Аллади ювасвису фи судуриннас деген сөз ички дүйнөдөн дүүлүктүргөн шайтандын азгырыгынан сакта деп жардам сура дейт. Ички дүйнөңүздү дүүлүктүрөт, ой берет, кыжалатчылык берет. Ошол учурларда дайыма ичиңизден азан айтып жүрөсүз. Аллаху акбар деп. Ошону адат кылып, Кудайды мактап, зикир кылып жүрөсөңүз, ошондо ойлордон алыс болосуз. Көбүнчө мен сизди угам да, машинада кетип атып, бир жерлерде угуп калсам, көбү да мындай пробкаларда туруп калганда, ким бул, ким деп ушинтип сурап калышат да. Мындай үнүңүздү тааныйт экен, бирок өзүңүздү тааныбайт экен. Кыргызстандык карыбы деп да таң калып калышат, ошон үчүн. Түшүнүктүү. Бул эми кыраат менен пайгамбарыбыз саллаллаху ушул кыраат боюнча бирсине айтып кетейин. Жана эстеп унутуп калдырмын. Ким Куранды, Куран китепти кырааты менен, аны тажвид деген сөз эрежеси менен, ушунчалык тыбыштарын так чыгаруу менен кооз окуса, периштелер менен бейиште бирге болот деген хадис бар. Периштелер менен. Ошон үчүн иншаллах баардыгыбыз, бир гана мен эмес, балким сиздер дагы ар бир келечек муун өсүп келаткан баардыгы ушу Куранды, ыйык аят, Аллахтын ыйык сөздөрүн, кооз, ыйык аяттарды кооз окуу менен алектенсе деген үмүт.
Анан эми Куранга келсек, барын эле эң керектүү сүрөсүн Аль-Фатиха. Аль-Фатиханы мисалы үчүн мен эми кичине кыраат менен окуймунбу? Кыраат менен окуп, анан ушу чечмелеп которуп барын айтып, түшүндүрүп берсеңиз эрежелерин, анан кантип окуш керек. Эң биринчи Куранды баштаганда Кудай Таалам Фаида Куратал Кур'ана фаста'ид биллахи минеш шайтанир ражим деген сөз Алла Таалам аяты бар. Эгерде сен Куран окусаң, сөз түрдө Ауду биллахи минеш шайтанир ражим башта деген. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Үмүтүң үзүлүгүр. Каргышка калган шайтандын азгыруусунан сакта деп жардам сураймын. Мээримдүү, ырайымдуу боорукер Аллахтын аты менен. Элхамдулиллахи Раббил аламин. Ар-Рахманир-Рахим. Малики яумиддин. Аламдарды жараткан Аллага мактоолор болсун. Кудай Таалам аламдар деп айтты. Демек, бир нече алам бар. Ал аламдардын ичине адамдардын аламы, жиндердин аламы, периштелердин аламы, шайтандардын аламы, подводный мир, суун астындагы алам, адамдын ички руханий жан дүйнөсүндөгү алам, жаныбарлар аламы, ушинтип бөлүнүп кете берет. Бир нече аламдар. Ушул аламдарды жараткан жалгыз Аллага мактоо болсун. Курандын эң биринчи эле бет аты ачарында Аллага мактоолор болсун деп атат. Демек, инсан пайгамбарыбыз айткандай, бул дүйнөдө эң жакшы тилек, дуа кайсыл десе, альхамдулилля деди. Кудайга шүгүр айтуу деди. Демек, инсан канчалык Кудайга альхамдулилля шүгүр айткан сайын, Аллах Таалам ошол инсандын не болот? Жолун ачат. Ла шакартум, эгерде шүгүр кылсаңар, ла зейданнакум көбөйтүп берем. Ва ин кафартум, эгерде наразы болуп капырлыкка жол алсаңар, анда инна адабиля шадид, катуу азап менен азаптаймын дейт. Экинчи аятта Алла Таалам ар-Рахман, ар-Рахим. Мээримдүү боорукер. Мээримдүү менен боорукердин айырмасы бирби сизге суроо? Мээримдүү менен боорукердин айырмасы экөө майнеси бирби? Майнеси бир эмес го дейм. Асман менен жердей. Асман менен жердей. Боорукер менен мээримдүүнүн эми айырмасын сизге түшүндүрүп берейин. Боорукер, сиз боорукер боло бересиз. Каалаган адамга. Көчөдө кайыр сурап отурган кичинекей балага да боор уруйсуз. Байкуш деп ага акча бересиз. Бирөө кыйынчылыкка дуушар болуп калса, бооруңуз сурайт. Байкуш, жардам бериш керек. Бирок өзүңүздүн каныңыздан чыккан балага мээрим төккөндөй башка бирөөгө мээрим төкө албайсыз. Өзүңүздүн ата-энеңизге мээрим төккөндөй башка ата-энеге мээрим төкө албайсыз. Боорукер болушуңуз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Эми бул жерде дагы айтып атат. Ар-Рахман. Алла Таалам бул дүйнөдө бардыгына боорукер. Капырга деле рызкы бере берет, христианга деле рызкы бере берет, жиндисине деле рызкы бере берет, акылдуусуна деле рызкы бере берет, ден соолук бардыгына боорукер рызкы берет. Бардыгына. Бирок мээрим төккөндө бир гана мусулманга, кыяматта. Бир гана Алла Таала мээримин төгөткөн момун мусулмандарга. Ал ким? Малик яумиддин. Кыяматтын падышасы. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустақим. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Кыяматтын падышасы. Демек биз Алланы мактадык. Аллах Тааланын боорукер жана ырайымдуу экенин далилдедик. Жана кыяматтын падыша экенин дагы тастыктадык.
Эмне кылабыз? Бул улуу жаратуучу Алладан биз жардам сурайбыз. Ияка набуду ва ияка настаин. Аллахым, сага сыйынабыз, набуду. Андан кийин сенден жардам сурайбыз. Алакан жайып, тизе бүгүп, жалынып, жалбарып. Эмнеден? Эмне үчүн сенден биз жардам сурайбыз? Аллахым бизди эхдина сиротал мустаким, түз жолду алып кет. Түз жолду алып кет. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валдаллин. Каргышка калган коомдордун катарында эмес. Адашып кеткен коомдордун катарында эмес. Өзүң ыраазы болгон. Бизге чейин Кудай Таалам канча деген пайгамбарларга, же канча деген мусулмандарга жол көрсөтүп ыраазы болгон. Ошол жолдо дагы бизди алып кеткен. Туура жолдо. Бирок адашууда анан сенин каргышыңа кала турган. Гадаба деген сөз, магдуб, бул Аллахтын карын келтирген. Аллахтын каргышын калтыра турган сөз да. Ошондой каргышка калган, же болбосо адашууга жол мындай жол таап кеткен адамдардын катарында эмес, өзүң ыраазы болгон адамдардын катарында бизди түз жолдо алып кет деп Фатиха сүрөсүнүн Курандын бет ачары болуп атат. Демек, бул мен ушунчалык бул сүрөгө башына эле баа берем аябай. Алла Таалам бул Куранды баштаганда ыйкаятта эң башында эле я аюхаллазина аману имандуулар, же болбосо Куран окугунуң, же болбосо ата-энеңе жакшылык кыл деп бир аяттан баштаган жок. Эң биринчи альхамдулилла деген сөз кетип атат. Аллага мактоолор болсун. Көрдүңүзбү? Демек, биз жашоодо ушул нерсени көп айтышып, ушул менен жашаш керек. Аллага көп мактоо айтуу менен, Аллага көп ыраазы болуу менен. Алла бизге эки бут берди. Мен бир жолу ушул нерсе кыстарып өтүп кетейин. Бирөөнү алып келишти. Бир буту жок экен. Авариядан кесилиптир. Анан кымбат экен бут сатып алсачы, биздин бут Кыргызстан буттары туура келбейт экен, кымбат, оор экен да, көтөрө албайт. Германский буттарды сатып алса, кымбат экен да, $15,000, $20,000. Ал дагы бир 4-5 жылда алмаштырып туруш керек экен да. Анан ал да, демек, адам баласынын буту, жасалма бутун сатып алат экенбиз да. Алла бизге бекер берди да эки бутту. Кудай алам наджаллаху айнайн ва лисана ва шафатайн. Көрбөйсүңбү? Биз сага эки көз бердик. Карабайсыңбы? Сага эки эрин менен тил бердик сүйлөгөнгө. Аллах Таалам бул көздү ушундай кылып жараткан. Ар бир секундада бирден ошол көздү көрсөтүүчү жанагы көрсөтө турган немелер жаралып кайра өлүп турат экен. -100 градуста да тоңбой турган Кудай Таалам ушундай кылып туздуу кылып жараткан. Алла Таалам бизди көздү ушундай бир керемет жараткан. Эч ким жарата албайт. Алла Таалам бизге ден соолук берди. Мен бир жолу бир киши менен сүйлөшүп калдым. Бөйрөктөрдү алмаштыруу боюнча спонсор экен. Анан айтат, Кудай Таалам ушу алакандай болгон эки бөйрөктү ушундай кылып күчтүү кылып жараттыр дейт. Эки бөйрөк дейт. Суткасына 2 тоннадан 7 тоннага чейин канды тазалап, переработка кылып, анан сидик кылып чыгарып берет экен 100% дейт. А мен бир жолу больницага кирип калам. Больницага кирсем, аппаратта отурганда карасам, ушундай чоң, ушундай силердин студияңарда чоң комната экен. Бүт аппараттар германский, фильтрлер менен 30% тазалап берет экен, 70% сидик калат экен да. Демек бул Алла Таалам эки бөйрөктү кандай кылып жаратты, кереметтүү. Караңызчы. Бир стакан сууну иче албай отурушат. Биз канча литр ичип атабыз күнүгө? Аллах Таалам ден соолукту кандай кылып жараткан? Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ыймандан кийинки байлык ден соолук деди. Ден соолук аманат, сакташ керек. Тамеки менен, асфай менен, наркотика менен, арак менен өлтүргөн болбойт. Бул үчүн да жооп беребиз. Яума ташхаду айдихим ва аржулухум бима кану яксибун. Алла Таалам кол бутка дагы тил берет күбөлүккө өтүш үчүн дейт да. Фатиханы, ошол Фатиханын кыргызчасын мен силерге отуруп бердим. Бул Курандан энеси деп коет, бет ачары деп коет. Маанисин дагы түшүндүрүп бердим силерге. Мааниси өтө терең. Бул дуа. Бул жерде Кудайдан суроо талап болгон үчүн булну аалымдар негизи айтып коет. Шипа сүрөсү деп. Баягы башка 11 жолу кармап окуп койсо баш айырып кетет деп ушинтип айтышат. Баш оорунун сүрөсү деп айтат бул нерсе. Көп ооруларга шипа. Негизи эле ушу
жиндер менен, сыйкырлар менен иштеген дагы бир кишилер менен сүйлөшүп калсам айтканда, зээнди сакташ өтө кыйын, зээндүү болуш керек депчи. Караңыз. Имам Шафи деп болгон. Бизде 4 мазхаб бар исламда, билесиздер. 4 тең туура талашсыз. Талаш албайбыз. Имам Шафи китеп бар, мына китеп. Китептин экинчи бетин жаап койчу экен. Эгерде экинчи китебине көзү мынтип түшүп калса эле, ошол бет полун жатталып калчу экен. Бир карап койсо эле. Окубай туруп карап койсо эле. Ошол бет бардыгы мээсине чыгып, ксерокопия экен да, мындайча айтканда. Ошон үчүн бул бетти ачып туруп бир карачу экен, болду, анан жаап койчу экен, окубачу экен, жөн эле карап койчу экен. Ошондо мээсине жатталып калчу экен да. Ушунчалык күчтүү зээндүү. Күндөрдүн бир күнүндө үйүнө кетип баратып, анан кийин үйүнө жетет. Үйүнө жетип, Куран китепти ачып караса, мээсине кирбейт. 2 карайт, мээсине кирбейт. 3 карайт, мээсине кирбейт. Анан окуп баштайт. Эмне болду я? Карасам эле кирип калчу. Окусам да, окуса да кирбейт. Ошентип аран кыйналып жатайт. Устазына эртесин келип, дарсым даяр эмес, жатта албайм, устаз мага эмне болду? Мээме кирбей кой дейт. Анан кое тур дейт. Сен кече кетип баратып, эмне амал кылдың эле? Кандай жудуң десе, эчтеке кылган эмес, түздү үйгө баргам болду. Анан эстеп кетет. Мен кече кетип баратып, көчөдөн бир аялды көрдүм эле. Анан катуу шамал болуп, узун кийими ачылып кетип, балтырын көрүп калдым эле. Кызыл ачтан көтөрүлүп балтырын. Ошонун кесепетинен жаттай алган жоксун. Адамдын, эркектин жаттоо сезимин, аң сезимин өлтүрүүчү эң биринчи аялдын абураты. Ошон үчүн Кудай Таалам баягы эркектерге да буйруган карабагыла деп, аялдарга дагы узун кийингиле деп. Анан калгандары жана арак, тамекиге окшогондордун бардыгы зээндү өлтүрөт. А зээнди ачуу, көздүн жакшы болуусу, мээнин ачылуусу, жаттоо процесс жакшы болуш үчүн Куранды көбүрөөк окуш керек. Жаныбарлар, үй жаныбарлары, жин ошол үй жаныбарлары аркылуу да келет экен, жылан же ит, кара ит катары дейт. Ошол тууралуу негизи эле кайсы жаныбарларды бакса болбойт? Үйгө мышык бакса боло берет, уруксат берилет. Пайгамбарыбыз алейхисалам мышыкты дайыма келип калса жакшы сылап, жанында алып жүрчү экен. Атайын жанагы Абу Хурайра деген сахаба бар. Анын аты башка, бирок мышыктын атасы деп тергеп койгон. Мышыктын атасы деп, себебинен бир сахаба бар эле, дайыма мышыктарды багып жүрө берет эле, көтөрүп. Ошол үйгө мышык бакса ол, бирок ит баккан болбойт. Үйдүн ичине ит болбойт. Анда ит жанагындай периштелер качырган себебинен үйдүн ичине ит болбойт дейт. Короого алысыраак жакка баксаңыз болот. Баягы мал жандыкты кайтарыш үчүн жанагындай. Бирок үйдүн ичине болбойт. Мышык уруксат берилет. Айтылып калат го, жана ит бир шайтанды көрүп калса бир нерсе үрүй берет депчи. Жиндерди көрсө кабат, периштелерди көрсө кабат. Ошон үчүн бул кабып периштелер качырган үчүн үйгө баккан болбойт дейт. Анан бул итте дагы, медицина боюнча итте дагы бир курт бар экен. Ошол итте гана жашайт экен. Адамдын ичине кирип кетсе, адамды ден соолугун жеп өлтүрөт экен да. Ошон үчүн бул болбойт нерсе. Дерек жаныбарлар көрүп алат жиндерди, периштелерди. Ошондой эле сүрөттөрдү аспа дейт го, алардын дагы бир кандайдыр бир зыяны барбы? Кайсыл? Үйгө, комнатага сүрөттөрдү. Үйгө асма, үйгө кирсеңиз, ар бир үйгө кирсеңиз, сүрөттөр илинип турган болот. Ата энесинин сүрөтү, бала чаканын сүрөтү, же тойдон келген сүрөттөрдү панорамага соң кылып текче килип коет. Эми мунун баардыгы болбойт. Үйдө кайсыл гана сүрөт болбосун, периште кирбейт. Көз бар жерге. Жаныбардын көзү да болсо, аттын сүрөтү болсо дагы, көз жок нерсе болсо боло берет. Жаратылыштын сүрөтү, Кабанын сүрөтү, үйдүн сүрөтү, үйлөрдүн, кооз үйлөрдүн жаратылыштан сүрөттөрү болсо боло берет. Жин чыгарып атканда, ошо жин ичинде сүйлөп атканда, ошо адамдын аң сезиминде адам кандай болуп калат ошол жин чыгарып аткан учур маалында? Адам барбы, жокпу, уктап калабы же? Адам, көпчүлүк адамдар уктап калат. Уктап калат дагы, адам өзү уктап калат, анан ичиндеги жин ойгонуп, адамдын оозу менен сүйлөп баштайт. Бул ичиндеги уктап аткан болот. Уктап түш көрүп аткан болот. Анан тиги ичиндегиси өзүнүн адамдын оозу менен сүйлөп, анан бүт бардыгын сүйлөп, анан кийин чыгып кетет. Тиги адам өзүнүн ойгонгондон кийин эчтекени билбейт. Кээ бир учурда подсознанияда болот. Өзүнүн билип турат бардыгын, бирок эчтеке кыла албайт, күчсүз. Башкара албайт. Кино көрүп аткандай эже. Ошондой бүт барын мындай угуп турат,
бирок эч башкара албайт, себебі тиги башкарып алган болот денесин. Анан бүт багы угуп билип турат, ичинде бар экенин тиги сүйлөп атканын, анан бирок айла жоктон багы башка эчтеке кыла албайт. Ал барсы басылганда дагы эчтеке кыла албай калат го, дал ушуну эчтеке кыла албай калат. Кыска суроо жооптордун убакыты келди. Сизге да бере кетели. Акыркы жолу качан жаңы нерсени сынап көрдүңүз эле? Бул эмне болду? Сынай элекмин эчтекен. Сынап көргүңүз келип аткан нерселер барбы? Балким барып лыжа тегип келип же парашют менен секирип вертолет. Адреналин жакшы көрөм, жанагындай парашюттан секирип турган учат го, ошондой нерсеге учкум келет, а так. Кары кескарасы машиналар жакшы көрөт да. Айни Мурда спортивный машиналарды айдап жарышчу элек. Бишкекте балдар менен. азыр жашыбай калдысыз. Азыр эми кандай десем, адамдар көпчүлүгү ошондо баягы турам түшүнөт экен негизичи, анан баягы спортивный машина тебип алсаң эле, баягы молдо же болбосо карекей спортивный машина тебип алып турду эле көрүнгөн жерден бүт спортивный машиналарды саттым дагы мындай жөнөкөй машина алдым. Карап көрүш керек экен, кандай көрүнөт. Экинчи суроом, акыркы жолу чын жүрөктөн каткырып күлүүгө эмне себеп болду? Күндүк эле күлөбүз, кече эле күлгөнбүз, бир конокто дос балдар менен отуруп калып, ар кандай баягы жашоодо болгон окуяларды айтып күлөө. Бул мындай да, пайгамбар саллаллаху ушул боюнча хадис бар. Робиху кулубан саатан ба'да саа. Жүрөгүңөрдү саат сайын эс алдыргыла, эгер эс алдырбасаңар сокур болуп калат деген. Ибадаттагыдай калган учурда дайыма маанайды, күлкү ден соолукту мүлкү деп коет го, дайыма маанай ачкы жүрүш керек. Акыркы жолу эмнеге уялып калдыңыз эле? Эми акыркы жолу бир нерсеге уялган менде болгон эмес, просто мен дайыма эле уялып жүрөм. Негизи Кудайдын астындачы, эмне амал кылып атабыз дегендейчи, мисалы. Кудайдын астында кандай жакшы иштерди кылдык деген амалдарды, мусулман болуп атабызбы, болбой атабызбы? Баары уялышыбыз керек. Сиз үчүн эң оор чечим кайсыл болду? Жаш кезимде мен өзүм спорт менен чоңойгон баламын. Спортту тандасамбы же медресени тандасамбы деген ушул чечимге келгенде медресени тандап кеткем. Жыйынтыкта туура эле чечим болуп турбу? Ооба. Кайсыл катаны эч качан кайталагыңыз келбейт? Ата-энеге болгон мамиледеги оройлукту кайталагым келбейт. Өмүрүңүздөгү эң чоң байлык деп эмнени эсептейсиз? Ата-энем, үй бүлө. Учурдагы мүнөзүңүзгө кайсыл ат дал келмек? Мүнөзүмө билбейм, азыркы эле болуш керек, Нурмухаммадка. Мен ошол баягы Мухаммадтын нуру болсун деген ошол устаздар Нурмухаммад бол деп коюп беришкен, ошо менен Нурмухаммад болуп жүрөбүз. Эми биздин подкастыбызга тиешелүү эки суроо калды. Накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Даана. Бизде ошол накта деген сөзгө бир жолу Кадыр Ажамаликов келген болчу, 2 жыл мурун. Айтып кетти эле, атыңар жакшы экен дейт. Неге десем, накта деген бул истина да дейт. Орусча айтат го. Да, истина десем. Вот, а истина же одна, она в исламе. Туруп кетип калганда. Аябай маңыздуу болуп, жүрөккө тырс дегенде. Кыргызстанда эң накта адам деп кимди эсептейсиз? Мен бир адамдын атын айтай албайм. Бирок атап кетчү, негизи эле баягы ыйман жолунда кызмат кылып аткан алымдарыбыз бар. Ошолордун баардыгын накта деп айтам. Себеби мисалы Раматылык Жуманалы муфтий өтүп кеткен. Ошол киши өтө башкача киши болчу. Раматылык Чубак ажы накта адамдардын катарында. Максат ажы дамыла, Абдышкүр дамыла, муфтийлерибиз, буга чейинки муфтийлерибиз, устаздарыбыз, биздин өзүбүз устаз, Аким Эргешев устазыбыз, бизди сабак эч кылып Кудай жолунда ким гана кызмат кылбасын. Мисалы үчүн Эстебес дамыла деген бар. Ошол кишини да мен накта деп айта алам, себеби дегенде 170 адамды бомушту ошол жашоодон чыгарып, аракты койдуруп, дават кылып, исламга салды да. Бул киши. Мындай кишилер чанда болот. Ошо бомуштарга барып дават кылганчы. Ар бир адам колунан келе бербейт. Буга ошого адам өзүнүн дити барыш керек. Же текебелесин сындырыш керек. Маршруткада болобу, автобуста болобу, көчөдө болобу адамдарга дават кылып жүрө берет. Айманды акыйкаттуулукту үйрөтүпчү. Буга да дитиңиз барыш керек, уялбаш керек адамдардан. Эми көп бизде Кудай жолунда кызмат кылган көп бизде карыкелерибиз, алымдарыбыз бар, баардыгы ошол накта деп айта алам. Анда кийинки суроом кычыкка, бүгүнкү коногубуз накта болдубу? Накта болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бизди ушул жерге чейин көрүп, анан
көрүп туруп пайда алып, анан ошого жактыруу баспай катталбасаңыз сиздин бетиңиздер жок экен. Сөзсүз түрдө бул жака катталганды унутпаңыздар, жактырууну басканды унутпаңыздар, өзүңүздүн оюларыңыз менен бөлүшүп кетиңиздер комментарийде. Анан эң башкысы карман Норозуңар кабыл болсун. Жеңил болсун баардыгыбызга. Жарык кылам биздин мамлекетибизге тынччылык, бейбитчилик баарын берсин. Акыркы биздин подкастта айтылган сөздөрүңүз сизге. Эң биринчиден сиздерге ошол Алла ыраазы болсун. Кызмат кылып аткан ушул каалоо тилектин алдын айтардын алдында бир нерсе айтат элем. Кудай Таалам бир инсанды, өзү сүйгөн инсанды өзүнүн жумушуна байлап коет экен. Ушул алып кете алат, ушул жумуштун төрүнө жете алат деп. Кудай Таалам ошол нерсени сиздерден көргүсү келет. Алла Таалам сиздерди ушул жумушка байлады, эми ушунун майын чыгарыңыздар. Ушул аркылуу сиздердин өзүңүздөрдүн эфириңиздер аркылуу, каналыңыздар аркылуу көптөгөн адамдардын ыйманга келишине, пайда алуусуна тартып атасыздар. Эми бул видеолорду көрүп көп адамдар деп анан пайда алат. Дагы башка алымдарды чыгарсаңыз, алардын сөзүн көрүп деп пайда алат. Ошонун акыйкатты өзүңүз менен накта деп атпайсызбы? Истина. Ошо истинанын баардыгын жеткиришине сиздер себепчи болосуздар. Ошол канча адам ыйманга келсе, ошонун соогу баары сиздерге кете берет. Ошол жумушуңуздар алдыга кетсин. Ушинтип чоң алымдар менен келечекте чакырабыз, чоң алымдарды чакырасыздар. Бизге окшогон карекелер менен дайыма кол кармашып, иштешип жүрө бериңиздер. Кудай жолунда кызмат кылып, тапкан туткандарыңызга Кудай Таалам үй бүлөңүзгө, бала чагаңызга береке берсин. Баардыгы кызматыңыз менен ушул жерде кармашып, кол кармашып, бир тоон болуп иштеп жүрөсүңөр. Ушул нерсеңер иншалла түбөлүктүү болсун. Жуксун, бир гана жуксун. Амин. Чоң рахмат сизге. Сизге да баардык каалоо тилектер каалайбыз. Биздин көрүүчүлөргө эмнени тилеп кетели? Көрүүчүлөргө, баардыгыңыздарга пайгамбарыбыз алейхисалам айткан эң жакшы амал бул дүйнөдө кайсыл дегенде ибадат деген. Ибадатпы? Ооба, ибадат. Ибадаттан кийинки кайсыл амал эң жакшы десе, сүйүү деген. Сүйүү. Анан сахабалар сурашты, сүйүү каяктан башталат? Десе, үй бүлөдөн деди. Ар бир үй бүлөдө сүйүү болсун. Сүйүү болсо бактылуулук болот. Ошол нерсени каалайт элем. Кандай сөздөр, эми адаттагыдай накта коноктор, накта алып баруучу накта сөздөр, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшөбүз. Allahu akbar, Allahu akbar.